Жолдаштык Заратустранын аңгемеси. Автору Арслан Койчиев, окуган Айбек Бибосунов. Мисмилдирикте башка элең, Бакшы менен Чыңгыз ханда башка элең. Ал эми бул чыгармаң алардан да ашып түшүптүр. Бул чыгармаңан кийин Айтматовдун изин улай тургандар бар экен деген ойго кошулуп калдым. Эсенбай Нурышев. Жаңыча ой жүгүрткөн таланттуу жазуучу Арслан Койчиевдин бул чыгармасын бир дем менен окуп чыктым. Биздин алар сабагыбыз бир. А дегенде 6 жолу жаңылган жараткан адам баласын акыркы жолу жаратканында толгон токой кийимчиликтери менен кошо жаратыптыр. Эми андан качып кутула албаспыз. Кемел Белек. Эстетикалык суроо талап бар. Көкүрөгүнө ой салган, жан дүйнөсүн түйшөлткөн, эс учун жоготконду эсине келтирген, көңүлүн көкүрөткөн чыгармага эл мукташ. Арслан Койчиевдин жаңы чыгармасы дал ошондой чыгарма. Алмаз Кулматов. Биринчи аудио бөлүм. Канды бузган кара макала. Кайгы капасыз жашоосу былтыркы жай саратандын кудум азыркыдай акактаткан аптаптуу күнүндө капилеттен бүлүнүп, маал-маалы менен түн уйкусун качырган түпөйүл санаага бастыргандан бери эски үйүтүн, тескиден жедеп көнгөн үйүтүн карматып, калың журтту жойлогон эл душмандарынын ана башын өз колу менен тузакка түшүрчүдөй өжөрлөнүп, идеологиялык ириткилердин сарызине чөп салганы келгенде ичкен ашын жерге койгон опер кызматкердин эң эле макталуусунан эмес беле кезеңинде. Аягы жеткен алыс жуук күркөлөрдөгү гезит аттууну көз жаздымда калтырбастан, күн алыстан чыкчусун күн алыстан алдыртып, күн сайын чыкчусун күндө эринбей алдыртып, бир кучак гезитти четинен ашыкпай жайып, ишине бүйрө караган чапчаң оперативниктен бешбетер, ар бир бетине жадабай көз чаптырып койгонду өнөкөт кылган. Ылаажысыз өнөкөт кылган КГБнын ардагери МК 2 күндө бир чыккан 6 барактуу, А кезинин соңку санын жаңдан эле колго алып, каадасынча «Кош» деп дабышын салып, маңдайына кулаштап жая бергенинде бырыштуу өңү кер сары тартып, эки колун майда калтырак басты. Таноолору кысылып, бүлк-бүлк этти эриндери. 2-3 сабын арбыта окуй түшкөнүндө кечке тирмейип гезит окугандан шоросу акчыдай кызарган эки көзү чекчейди. Арылай окуй түшкөнүндө каны как чокусуна тээп, чыкыйындагы көк тамырлары көп чыкты. Көөнү ушинтип бузулду. Кишинин сөөктөрү дейби я? Табылды дейби я? Дагыбы? Акырыбы? Баш сөөктөрү, кол буту, жамбаш сөөктөрү жайында, кыр арка кабыргалар бүт-бүтүн, упурап, үбүлөнбөй, чирибей этпей, омурткалар омурулуп, иши кылса кара башыл адамдын 12 мүчөсү чачылып, дурайындыкы табылды дейби? Акыры табылдыбы я? Карасаң муну дурустап, сүрөтү менен кошо жүрөбү я? Куу сөөктүн додоболу үйүлгөндөгү сүрөтү менен какчыйган куу баштын как маңдайынан тартылган сүрөтү жүрү. Топ-тобу менен өлгөндөрдүн, анан дагы тобу менен бир чуңкурга көмүлгөндөрдүн тоо арасындагы бейтиби? Капкайдагыны былжырайт, капкайдагыны тантырайт мынабу гезит чөйрөйүң. Чогуусу менен аңгеке көмүлгөндөрдүн, чогуусу менен атылгандардын белгисиз дагы бир бейти деп былжырап турубу? Чындап айтып турубу? Адам дегениң чиркиндики тагдырдын эмне балеси шоруңду кайнатып, бучкактап тооруган күнү дагы буйкактатып кеткенден үмүтүн эгерим үзбөйт эмеспи? Анын сыңарындай ардагерибиз да уйгу-туйгу, ой арасында ирмемге бардаш кылып, удургуган санаасын саамга тыйып, андан ары күбүрөнө окуганын токтотуп,
Бүлкүлдөгөн эриндерин бекем кымтынып, түгөл көз чаптырып салчудай түрлөнүп, жар кабагын түйдү да бусаам колундагы гезитти маңдайынан жарым карышка алыстата кармады. Жарым бетке толуп толбогон макала болчу. Эгин өдө көтөрүп, көзүнүн асты менен калкыта карады. Калкылдаган саптарга ары ишенбегендей, ары ренжигендей тиктеп, шектүү карады. Шек санабаска чара барбы? Кагаз кармап, калем жорголотконго алы күчү жеткендин баары эле шыгы козголуп, сөздүү болуп кеткенсип, бу күндөрү ээн оз жазмакерлер эмнени гана жазышпайт ылгабастан, эмнени гана кеп кылышпайт былжырашып. «Неужели?» деди орусча кыргызча аралаштыра көңгүрөнүп. «Неужели таап алышты?» Түпүйгөн мажүрүм талдын көлөкөсүндө саат 10:30 бери баш көтөрбөй тирмиип, өз колу менен демдеген чөгүндөгү көк чайды майдалап уурттап, түгөткүчө 10 чакты гезитти түрө кармады чагымда. Киши каранын сүлдөрү табылганын окуганы жок эле ботом. Чолок саптуу сүйлөмда учураган эмес. Чолок сап сүйлөм дагы. Ооба, 10 чакты гезитти кучактап келип отуруп, бирден зыдыра караган Баятан, бирден зыдыра тиктеген. Бирок сандан санга улам бир үзүндүсүн үзбөй жарыялап, кабар жок калың элге Камасутраны тааныштыруучу гезиттен баштаган ириде. Көзгө дары урунган эң көрүнүктүү жеринен жарым беттен ашуун орун берилген экен. Дагы 2 бабынын кезеги жетиптир. Экиле бап болгону менен жаңылбаган ирети бар экен. Сүйүү кумарына кануунун 31-32 ыкмалары. Жок, жаңылып атабыз. Бурадар, жаңылбасак 32-33 усулдары деп атылат экен анысы. Адам ата оба энеден тарап отуруп, төгөрөктүн 4 бурчуна жайылган небир түрлүү калктар бизчилеп, аңырайбай те илгери 2000 жылча илгери эле эртелеп үйрөнүп, кыныгын алып алышкан имиш да. Маңыроолугубуздун айынан биз гана куру калыптырбыз айтууда. Ошол усулдардын ийне жибине чейин устаттык менен түшүндүрүлгөн үзүндүлөрүнө дырдай жылаңач сары чачтуу аял менен дырдай жылаңач эңгезендей ындыгара эркектин бири канчык, бири дөбөт кебетилене ышкылуу күүлөнүп, кудум иттерче чапташкандагы сүрөттөрүнө көз кыйыгын салганда, кайран элге айбандын үй күчкөнүн үйрөтүп, моралдык жактан иритмей болушту деп башын чайкап кейип калган болуучу. Бирок капкайдагы сөөк сак тууралуу кабарды окуган эмес ал гезиттен. Көзүбүз ачык, каргашалуу совет бийлиги эле шорубузга калып, жолубузду бууп жүрүптүр көрсө, советтин кыйраганы көзүбүз ачылды деп догурунган маскара постор чыкты жоболоңду ушул заманда. Күндөн күнгө жайнап, катарлары калыңдап барат баамдаса. Экинчи баш көтөргүс кылып, эскинин саркындылары катары түп тамыры менен эчак кырып жойгонбуз деп компоюп жүрсөк, андай эмес экен аныгында. Хош, тагдырына нааразы кимдер бар? Төлгача калып эле коммунисттер күчүрүп, оңой албаган тайкы тагдырыңды алеки заматта түздө оңдоп ичүү, көз ачыктар күтүп жатканын жабыла сүйүнчүлөшүптүр бир нечеси. Ооба, бир эмес, бир нечеси. Аты жөндөрү дарек дайындарынан бери жол болуп тизмеленип жүрөт тобо. Тобо дебегенде эмне дейсиң? Сыгаандын алаканыңды ачып жумуп, окубаган чыбаш чач катындарынан ашып түшкөнү калдыгы оңбогурлар. Каалайсыңбы четинен кабарлаш, кааласаң түз эле үйүнө бир каалга эшигин каккылап, басып баргандан эринсең кулагын бурагылап телефон сок. Дагы күндүн табы 38-39тан төмөн түшпөй, төбөңдөн куйкалап турарын эскертиптир дагы бири. Шайды одарган бу жайда өзөндөр какшып, тала түз күнгө күйүп, өчүргөнгө шайман тартыш, айылдардын арасы андан-мындан алоолонуп, өрттөнүп жаткан эмиш. Бирок бирөөлөрдүн чуңкурдан табылган баш сөөгү, чачылган сүлдөрү тургай, чыпалактын шыйбылчагы тууралууда ырымга сөз жок болчу. Анан эле А гезити редакциясына жалаң ажына тийгендер чогулуп алгансыган мынабу А гезити кайдан чукуп таап чыкты машаяктанып. Демек,
Балким жаңылыштык болуп жүрбөсүн. Жаңылыш дегенибиз эски жаңылык болуп жүрбөсүн. Ашыкпачы жолдош полковник. Жолдош отставкадагы полковник. Байкачы болду. Байкоостон адашып, былтыркы гезит же былтыркы жаңылык болуп жүрбөсүн шашкалактап окуганың. Балким күркөдөгү семиз катын, качан барсаң бырсылдатып семизге чагып олтурган былчык катын бүктөлүп, кычык кучукта жаткан эски гезитти 2-3 сом акчасына кызыккандан кармата салгандыр колуңа. Эски ускусу менен ишемне экен анын. Эптеп пулдаганы эсеп да, оокат ошо эмеспи? Ошол катындын эски гезитти пулдап ичүү амалына кабылып калгансың го бүгүн. Балким былтырдан бери кой таш эле кой таш деп оозун көвүрткөн чала сабат дөп арас жазма керин кой таштын ордуна добул таш деп жазып алгандыр адашып. Ушул ою эп көрүндү өзүнө. Ошентишсе гана, ошентишсе эмне, ошентишсе оодарып карады гезитти. Оодарды да шаабайы суу үтүштү. Анткени кармаганы быйыл экен дагы, сыясы жаңы ургаган бүп бүгүнкү эле гезит экен. Быйыл эле терилиптир. 1992 жыл деп туруп адырайып, бүгүн эле терилиптир. 15 июль деп туру жаңылбай. Энең дурайындыкы. Кашайып эми көрдү. Титулдук беттеги каршы терши учкашкан көп анонсторго көз чаптырып, арасынан Сталин аттырып салгандардын сөөктөрү табылды деген анонсту көрдү. Коюу кара тамгалар менен терилиптир. Аңтарып этегин карады. 5 орунду этеги көп нөлдүү санды окуду. Ашык кеми жок 30 000 деп туру. Демек 30 000 нускалы деп туру. Мына кызык. Кантип таап алышты, кантип билинди. Эгерим жакшырып көрбөгөр кайсы чагымчылык чукуп чыкты бу сапар. Деги эмне болуп атат дегеректе. Эмне деген чакчелекей заман башталды деги. Кайдан чыгышты дейм да. Ардагер атыгып, жалаң сыйырматка бөлөнүп жүрчү чагында канды бузушуп, ушул демократ сөөрөйлөрдү көттү, турайындар. Кайта сап башынан түшүп, авалкы 3 сүйлөмүн үнүн чыгара сыйралап окуганында топ кишинин сүлдөрү табылганына, болгондо да добул таштын койнунан табылганына ынабаска түк чарасы калган жок. Ооба кара баскырдыкы. Добул таш эле добул таш деп туру кара тамгалар менен бадырайып, 3 сүйлөмдүн ичинде үст-үстүнө кайтыланып туру. Сандыраак сөз дейин десе, сап-сап сайын кайтыланып туру. Бирок кантип таап алышты десең? Башымаң акылы айраң. Бирөө жарымдын айгак чыгып, күбөтүшү мүмкүн эмес эле. Эч мүмкүн эмес эле. Эч. Кайсы кудай урган акмак айгак чыгып, капкачаңкы көрдүн башын кимиси көрсөтүп берди десең жаңылбай. Акылыбыз айраң, башыбыз маң. Каякты карап жүрүк ыбысы, убал сообузду ойлобой. Мээ кайнаткан ысыкта журналисттер менен чогулап кетмен күрөк көтөрүнүп, өйдө төмөн тоо ташты кезип, кошо көр чукулап жүрүшкөн баларың. Туттук чудай деми кыстыкты тамагы кургады. Боргулданып тердегенден чий калпагын көк желкеге түрттү. Демделүү көк чайдан гүлдүү чыныга ченеп куюп, маашырлана ууртап, өлөкөлөп отурган жери дубалды короосунун бурчундагы бутак шагы тегерете жер чийген дүпүйгөн мажүрүм талдын түбү деп эдикпи? Куу таланы куйкалап, эрме чөлдү кактаган күндүн ачуу табы боз чаптуу тоонун эңишин мелже уруп, орто сайдын этегиндеги так ушул 6 сотук короонун үстүнө уюп калгансып, тегереги ысыгандан ысып берди, кайнагандан кайнап берди. Мажүрүм тал 10 жылдык дүпүйгөн мажүрүм тал боло туруп, капырай күндүн аптабынан калкалаганга шаасы жетпей калды белем. Кудум эле Африканын күнү болуп кетти го. Жада калса табиятың да бузулуп, соо эмес, деп ойлоду ардагер. Жарым күрүшкө муздак суу эңседи жутуп иймеке. Бастырма жака башын бурду улутуна. Оозунан чыккан дабышты кулагы чалаар замат айтканын эки кылбай аткарып турчу кишисинин элпектигине көнүп алган жаны карыса да полковниктик каадасынан жазбай, кол алдындагыларга өктөм команда берип аткансып, суу берчи деп калаар эле күркүрөп.
Көктөмдөн бери бактын түбүн көлөкөлөгөн өнөр таап, күндө бир маал ушинтип түшкө чейин баш көтөрбөстөн тирмейип, кезит кулаштап, отурчусунда бир туруп күңгүрөнүп, бир туруп кобуранып иймеyi бар абышкасынын непадам чукул ачуусу кармаса, үнүн бийик чыгарып, орусча кыргызча аралаштырып, короону жаңырта кагынып сөгүнүп жибергенин деле эрен төрөн көрбөй калган кемпири азыр күрүшкелеп суу сунмак турсун 3 күндөн бери жөлөнүп таянып, өзү сыртка араң чыгып калган. Акыбалы оорлогону кыры сүрүлгөн эски дивандан алыс басып кете албай чөгүп отуру. Суу бере турган киши барбы? Деп калар эле каардуу танбай көк чай сурап турчу абышкасынын добушун эшиткен кемпири бастырманын баканынан саал эңилип, ириде каңырыш уккан түр жасап, суу дейсиңби? Дер эле. Ооба, суу, анан эмне дедим? Демек, отставкадагы полковник. Сол тизеси бүккөн сайын сайгылашып ооругандан салмагын салмакка алдыга утур оң аягын таштап, тепкич сайын эки согончогун теңдей таканчыктап тура калып, утур оң аягын ылдый таштап, ал ортодо узун этегин чала чарпыт тепсеп ала жаздап, сылтып баскан кемпири чайпалып түшүп келмек. Бир колунда суу толтура темир бастек, бир колунда сыры кетилген калай күрүшке. Азыр бири суу ап келчи дей албайт каадасынча. Же экинчисинин өйдө туруп басканга шайманы жок. 3 күндөн бери ушинтип калышкан. Түңүлгөн жаны оңдонуп отурду да кайрын күйдү. Кезитке үңүлдү. Балекет, кудуреттүү КГБнын күчүнө таянып, ың-жыңын угузбастан канчалык купуя кармасак да болбой, добул таштын сыры, тагыраак айтсак, текши үстүнө таш корумдалып, чиги билинбегидей теп-тегиз кара чың бастырылган. Анан калса жыл сайын тегерете мал тебелегенден жер менен кошо жер болгон Эчакы көрдүн кара таш бастырылган көзү акыры ачылган экен да минтип. Дүрбөлөң түшүрүп жазганын карачы. Дүйшөмбүдө чукушса, экөөнүн сөөгү чыгыптыр. Бейшембиде чукушса, бешөөнүн сөөгү чыгыптыр. Азырынча. Сүрөттөгүсү шорун каткыры бирөөсүнүн куу баш экен. Акырет дүйнөдөн амалын таап айланып келип, ар башчудай тиктегенсип, айтышчудай тиктегенсип, эбаа коюлган эки көзүнүн чарасы оңураят эле оңураят. Арсайган диштери жаак сөөктөн ажырабастан, эк диштери күлүп калбастан сакталыптыр тобо. Жаак сөөгү болсо узуну кере карыш экен чагымда. Чымындай жаны чыгаарда ач кыйкырык салып, ошол айкырып ийген чагында үнү жалп өчүп, араандай ачылган бойдон карышып катып калгандан бетер жаак сөөгү керилет. Үчөөсүнүн сөөгү кем чыгып, көркөө ит куш тийгенденби колу буту табылбай аткан эмиш. Эми архивтерди аңтаруу. Макаланын ушул жерине чейин түтүп окуп, андагы сүрөткө жана бир көз чаптырган ардагерибиз ызасы алкымын ачуу тереп, көкүрөгүн өйгөндөн кезитти шак кое салды. Эгин жана өөдө көтөрүп, чалкалай отурду. Ызырынбагандачы. Кантип ызырынбай коесуң? Ашата сөгүндү. Сөгүнбөгөндөчү? Кантип сөгүнбөй кое аласың? Кылымга сакталчу жашыруун сырга кыянат асылып, чуу салгысы келген кыйкымчылдардын чарасын чукулунан көрбөй, КГБнын азыркы жетекчилери каякты карап жүрүшөт дейм да, чалдырап. Эскерткен жок беле? Эскерткен. Айткан жок беле? Айткан. Былтыр эле эскерткен, былтыр эле айткан. Былтыртан бери безилдеп, эскертип отурса, чара көрүлгөн эмес турбайбы таптакыр? Ишин эптей албаган чалагайымдарды конторага үйүп алып, баштагыдай болбой, жада калса ушу КГБда айныды, ушу заманда турайын. Органдан айланышабы, колдоруна узун таяктуу шыпыргыдан бирден карматып, билектерин чыканактан түрүнтүп, күндө ак үйдү 3-4 сыйра айланта көчө шыпыртып койчу эле түрлөрү бар, аш кеби немелер. Майда калтырак баскан колдору менен сол көкүрөгүн, анан оң көкүрөгүн сыйпалады. Таш чөнтөгүнө кыпчытып, дайындуу ала жүрчү калем сабын издегендегиси болуучу.
Эмкисинде убараланып, эки окубай, көз чаптырганда дароо чукуп таап алгыдай кылып, архив эле архив деген сөздүн алдын сызгылап, аңтар эле аңтар деген сөздүн тушун чиймелеши керек эле. Анан жазышы керек эле жогору жакка. Чагымчылдарга каршы чара көрүүнүн зарылдыгын безге сайгандай эскертип, тезинен жазбаса болбойт эй. Эси жокторду тез арада эсине келтирбесе болбойт го. От менен ойногону кандай немелер буларың? Көйнөгүнүн төшүндөгү кош чөнтөгүнөн чыкпагандан үстөлүнүн үстүн сыйпаласа, көк сыялуу калеми кабат-кабат үйүлгөн гезиттердин арасынан урунду алаканына. Алып, дайындуу койду. Эми ойдолото жазганга актай кагаз ырасташы керек. Ал эми актай кагазды эки бара болбой кемпири ала келгени оң болмок мындайда. Бир барага актай кагаз ала келсең болмок, демек кемпирине. Эмне кагаз? Демек кемпири. Эмне кагаз болмок эле, жазганга, деп короону жаңырта зоңк этмек. Ушу сенин жазма кейлигиң кычады, демек кемпири. Жазыш керек болсо кычайсың да, демек полковник. Үйгө эле кирип жазбайт белең, демек кемпири. Эски диванда капталына кыңайып, үргүлөгөн кемпири менен так ушинтип, үнсүз сөзсүз сүйлөшкөнсүп, ичкери кирүүнү болжоду. Канын кайнаткан мынабу макаланы биротоло соңуна чыгарып, окуп болгондон кийин кемпиринин кашына барып олтурганы эп, маңдайынан карыш узабай жазган оң. Ушундай болмок, акыры түбү ушундай болмок. Алпейим жаткан калайык журттун арасын түрбөткөн ээн баштыктын этеги, жугуштуу ылаң сындуу каптаган ээн ооздуктун арааны тыйылбаса, ушундай эле болмок. Анан кандай болушу керек эле? Анан да силерди. Шашпагыла, каан акыры кое бербейт, деп колоңсо шыбоосу каңыл жараңды жарган Сасык редакциясынанбы, же калаанын биз билбеген дагы бир күңсүгөн кычык кучугунанбы Айтор эмитен эле алыстан кезенип, кекени өчөшүп алганын карачы. Күйбөгөн жерди күйгүзүп. 30-njy жылдары мындан туура 60-70 жылча илгери кемеңгер жол башчынын улуу кыялын, аруу тилегин жүзөгө ашыруу үчүн тап күрөшүнө түп көтөрүлө аттанбадык белек. Эсиңердеби? Түрүлө аттанганбыз. Жапа тырмак аттанганбыз. Ошондо адам баласынын жер бетине адам баласы болуп жаралганы, кан жаны менен кошо бүткөн ал мустактагы бузук кыялын күчкө салып, оңдоого эсеби маселен киши туруп кишини кишиге кас санаткан, кажынып эле кара санатайлык издеткен, бири-бирине кордук көрсөтүүнү, бири-бирине зордукка салууну дегдеткен, ой санага келгис не бир жаман иштерге азгырган, деги койчу, тирүүчүлүктү азап тозокко айланткан, эзелки кулк мүнөзүн жин каккандай кагып, кыскасы кайра тарбиялап, телегейи тегиз коомду куруу тилегине тилектеш болбодук белек. Эсиңердеби? Эми мынабы ары жок неме ошол айыгышкан улуу күрөштүн, дагы айтамын, айыгышкан улуу күрөштүн маалында айоосуз атылгандардын, Ибир-Сибирдеги лагерлерге күргүчтөтүп айдалгандардын өчүн алмакчы, кунун куумакчы имиш. Анан да атпай журтту үндөп жибергеничи, 30 000 нуска менен күйгүзөт. Ооба, Сталиндик кара көпөлөк доорунун Добул таштагы кандуу изи табылды деген аталыштагы үзүктөй макаланын гезитчилер айтмакчы жарым бетчелик кара макаланын автору 5 параграфтан кийин эле ойду тоонун башын догуруна чаргытып, энөө элге болуя жаанда жок чилистен көрүнгүсү келгенби, Айтор неп адам карапайым киши артынан ээрчип, кайталачу болсо тилинен жаңылып, тантый турган тир укмуш терминдерди, буржуазиялык терминдерди кабат-кабат урунуп, ушундай ураан чакырык таштаптыр сөзүнүн ортосунда. Кекенгени ашынгандар азыр эле темир дарбазаны жара тээп кирип келчүдөй жаалданган баягы Т.Ж. ысымдуу ары жок жазма керибиз. Былтырда айтканбыз, дагы кайталайбыз. КГБнын архивдери токтоосуз ачылсын. Сталиндик НКВДнын кызматкерлерин,
Асыресе репрессия учурунда кааруудан канга боелгон канкор желдеттердин аты жөндөрүн тез арада тактап, элге ачыктап, катаал жоопкерчиликке тартууну өлкө жетекчилеринен талап кылабыз. Эгерде бирөө жарым тирүүлөрү дагы эле арабызда жүрсө, колу менен кылгандарын мойну менен тартсын, эл алдында ашкереленсин. Арты мамлекеттин эсебинен пенсия жегенин токтотуп, күнөөсү оорлору кесилсин. Президентибиз далдырап, каякты карап жатат. Коомубуз люстрацияга муктаж. Люстрация керек, люстрация деп какшаныптыр. Ардагер жаба түкүргүсү келди гезитке. Тамагы кургап, күрмөп чутаарга бүркүмшүлекей жоктон гана титиреген эрдин бүлкүлдөтүп тим болду. Люстрациябы? Люстрацияны карасам айтымыш, деди күбүрөнүп. Сыя калемин алып, архивдеген ар бир сөздү терип, алдын сызды чебердеп. Люстрация деген сөзү утур кайталангандан бирин жаза кетирбестен алдынан сызгылап чыкты эле, сызгыч менен тарткандай узун сызыктар учкашып калды. Пенсиясы токтотулсун, жоопко тартылсын, кесилсин деген жерлерин дароо көзгө орунгудай туш-тушунан чийгилеп белги койду. Үшкүрүндү. Кежигесине түртүлүү чий калпагын кырынан кармап, нымшыган чекесине тартты. Чам эси түбүнө уйган чынысы менен бош чөгүндү коомай кармап, четкерек жылдырды. Сыя калемин алып, төш жөнтөгүнө кыпчытты. Билгиңер келсе, чиска деп коет, аны балдар, деди колдорун тарбалаңдатып. Алдындагы чачылган гезиттерди чогуусу менен баш аягы жок бүктөп, сол бооруна кочутай кысып жатып, эки бүктөлгөн А гезитин оң колуна бөлүп кармап, ордунан турду, обдула. Мажүрүм талдын жер чие сеңселген жумшак бутактарынан гезит кармаган колу менен жүзүн калкалай эңкее басып келатып, «Чиска!» деп күңгүрөндү. Мажүрүм талдын бир кучак жыш бутагынан жалп буйтаарда саамга чалыштай түшүп оңолуп, дагы кайталады. «Чистка!» Мажүрүм талдын далдаасынан бери суурулуп чыкканда, уйган белин дароо түзөй албай, ооруксунуп, үңкүйүп келатып да, жаак этин бүлкүлдөтүп, чискалап күңкүлдөдү. Тамды түптөй басып баратып да ойлоду. Чыныгы люстрацияны мына биз көрдүк. Өз көзүбүз менен көрдүк. Көрмөк турсун колго абыш эткенбиз. Өз колубуз менен ишке ашырганбыз, деп ойлоду. Кырчындай жаш курагында добул ташка дала ирет түн жамына атайы тапшырма менен аттанганын, дала ирет шымалана аттанганын, ошондо органдын жоон топ кызматкерлеринен кем калышпай тапанчасын сундуруп, жетатар наганын дала ирет жарыша сундуруп, шылкыя баскан эл душмандарын терең аңгектин кырына кыркалекей тиздирип, колдору аркасына байлануу ойдон боо түшүрүп атууга катышканын, дала ирет катышканында эстебейди. Кайсы бирин айтасың? Каратып туруп атканда 12син өлтүргөн, бурултуп туруп атканда 17син өлтүргөн күндөрү да болгон. Кайсы бирин айтасың? Каратып туруп атчуда каак чекеге так аткан, бурултуп туруп атчуда көк желке менен кара кушка жаңылбай аткан күндөрү болгон. Кайсы бирин айтасың? Анчалык аки чүкүсүнүн архивиңде да каттоосу жок. Качанкы окуяны ийне жибине дейрестеп, терең ойго сүңгүп кеткенден ирмемге шайпала түштү эле. Демейде дубалга сөйкөнбөй эптеп эле соо өтүп жүрчү жерден сол ыйыгын терезенин кырына сүрүп алды. Аялдай калып көйнөгүнө жуккан аки таштын чагын кагынды. Кайран жаным эй, деди. 25тин ар жак бери жагындагы эле кези болчу. Жаап-жаш туруп, НКВДнын улук сержанты чинин коркпой этпей көтөргөн өткүр чак экен ошондо. Жоопкерчиликти эле жоопкерчиликти түшүнгөн, өтөөсүнө чыга билген кишиге жүктөлөт эмеспи? Эсинде, күнү бүгүнкүдөй эсинде. Бир түндүн ичинде эле 12 кишинин биринен сала бирин торойтатып, оңкосунан аңгеке жыкчусунда, оозунан ак дарынын ис урган 7 атар наганын сунган бойдон селее катып, карышкандан колун бүк албай калчылдап турса, туурадан кулак тундура кыйкырып, аткыла деп күпүлдөп буйрук берген лөкүйгөн орус майор жанына басып келип, маашырлана даалыдан таптап да койгон.
Маладес Киргиз деп. Жогору жактагыларга өз колу менен жолдомо жазып, сыйлыкка да көрсөткөн. Айтпадыкпы, 25-тин ар жак бир жагындагы кырчындай жаш большевик кезеле. Ошол рапорттар архивде катылуудур. Эми жашыруун архивти аңтаргылары бар буларыңдын. Кат-кат болуп тирмелүү, көгүш мөр бастырылган көктөлүү, ошол рапорттарды эми мунабулар жалаяктай жайып алып, эң жайкын окугулары бар тура. Карасаң буларды. Ал ортодо Кызыл аскердеги шыйпыр чатырлуу сыраханада 1992 жылдын 15 июль үчүн тоз көтөрүлдү. 40 градустуу ысыкта Кызыл аскердин чаңдак көчөлөрүн аралап, 3 аялдама жерден салпактап жөө басып келгенчекти боргулданып кайнап, кабаттап бүктөгөн 4 кезити менен канчалык оң тетири желпинсе болбой, чаар көйнөгүнүн далысы далысына желимдей чапташып, эки колтугу суу бүркүп ийгенсип, сасык терге чыланган журналист ТЖ каны чындап катып чаңкаган экен. Ак черкиндики көөгү 3 эличелик көөрүп чабырган бир күрүшкө муздак сыраны кыңайтылган сары бочкенин чоргоосунан алыс узабастан тикесинен тик туруп шыпкап жутуп ийди да, көбүк конгон үстүңкү эрдин жанып, тыйынын суунбастан дароо экинчи күрүшкени сурады. Өхи, чечекейим чеч болбодубу? Көзүмө бейиш тартыла түштү тим эле, деди кыйратып салгандай күпүлдөп. Эничек, бачым бол айланайын. Кайтылай салчы да бирди. Сыранын уузу тура бүгүнкүң. Гөөдөнүн корстон керип, эки жагын каранып койду компоюп. Ал ортодо арпанын бурагы аңкыган, жаңы тартылган муздак сыранын ичеги карынды тызылдатып барып, андан ары муун жүндү жибите чуркап, бүткөн бойду бошотуп ийгендеги күчаладай күүсү как төбөгө тээп, эси эңги-деңги боло түштү. Тегерегин сыдыра карады эли өрүп. Айланып карады арт жагын. Тегереги тынч эле. Акактап суусагандын баары корголоп келип, эргүү тапкансып, кимдер гана жок тегеректе. Көз чаптырчы айланта. Кимдер гана жок. Тегеренип карачы. Мурдуна тааныш ис урунду. Кош. Жакшылап аңдыса калдыртан, жең ичинен жашырып, кагазга ороп кара куурай чеккендерди табасың арасынан. Айтууда кара курайдын чүйгүнү ушул биздин кадимкеле чүйдүк имиш билгенге. Эшиткенсиңерби жокпу шуну, айтор бөлөк бир да жердики чүйдүкүнө дегеле кара андабайт имиш, капырай. Анча-мынча кишини көзгө илбей, бирде жарым эргулу чыпкасыз тамекиге аралаштыра түтөтүп, кере-кере соруп отурган болуш керек, өлүп тала. Жылтыраган көз карашы айнектей тонарып, мыйыгына мылжыйып, өзүнүн күлкүсүнө өзү тунган бирөө жарым көрүндү алаңдаган көзүңө. Көргөн болсоң жаңылган жоксуң. Ооба, ошолор. Чак түштү эле шайтандай азгырып, жоон сандарын айбыкпай булактаткан, этеги аласын араң жапкан чолок юбка чандар урунду назарыңа. Күндөп түндөп күсөшсө болбой, кечээден бери ырымга эркек тана карабагандан шорлору катып, көздөрү бозоргондон шүмүрөө түшкөн сойкуларды көрөсүң четинен. Түрлүү уркудан, түркүн улуттан. Кайсы тапкан акчасына топтошуп сыра шимирип атышат ким билсин. Айтор отурушат дегенде өткөн кеткен эркекти талып калчудай талаша тиктешип, бир эсе жагалдана тиктешип, же эркектери ой энеңди, бул эмнеси я? 4 жашты тик тургузган кылмышты ашкерлеп атсак, минтип эл журт камарабайт да. Эл журт бүгүн гезит окуган эмес го, деп ойлоду. Неп адам анын ушинтип жол тосчудай эки аягын кенен жайып, керстендей керилип турушунун анык себебин билбеген киши көзүн албай тиктеп, баятан баам салып турса, бир күрүшкө муздак суранды эми албастан көңтөрө тартып ийген өнөрүнө да ушунча көйрөңдүнөбү тоо. Өпкө деген каякта өпкө. 2-3 күрүшкени удаасы менен тартып ийчүлөр жүргөн экен да арабызда жер басып, деп башын чайкашы мүмкүн эле. Жерге түкүрүнүшү да мүмкүн эле. Жамандын бир өнөрү артык.
Кудайым кулкунду ушук эле бергенсип чиренгенин бочкени жалгыз какыштай ичип салчудай турган кебетесин карасаң, деп тилденип тымызын такмаза чекчүсү деле табылмак караламандын арасында. Бирок кымгуут жолдун боюндагы шыйпыр чатырлуу тегереги торзун менен калкыланган сыракананы такай айланчыктап мынчалык көлөкөлөгөн эл журттун арасында журналисттин кыялын гезит мезит аттууга алакандай болсо да макаласы чыккан күндөрү ушинтип канатын жайып өзүнөн өзү өрөпкүп өпкөсү көп калмайын билгендер да бар эле. Аптасына кур дегенде 2 рет мындагы эл көзүнө калдактап көрүнүп, кээде 4-5 күн удаасы менен ушинтип сыракананы календердей тегеренип калмайы, жороо ичинде чыгармачыл киши, атагын күткөн, карапайым элдин саясий үнү атыккан журналистибиздин көптөн берки адаты. Байке, деди күрүшкени сары бочкенин чоргоосуна такай кармап сыра куйган жигит. Айтпасам дагы жолдуусуз го? Журналисттин сол колтугуна карап кысылуу гезитке какты. Жолду болбой анан агаңдын КГБга жалганбай тапсалганын билесиң да. Эми Канкор жасоолдору менен Баканоос агенттеринин сарысине түшүп алгандагы кербези, деп бакылдады журналист. Уга элексиң го чагымда. КГБнын, деди жигит аңкайып. Ооба, КГБнын, деди журналист маашырлана. Мынакей, таап окуп кой. Такыр колтугуна кыскан гезиттердин бирин сууруп жигитке сунду. Таза сырасы капортолой электеле ириде ак көбүгү толуп, анан анысы кырынан ашып ташганы калгандан айнек күрүшкени оң колдоп кыңайта кармап, сыра менен көбөктүн так ченемин алып, толгон сайын утур тындырып, көбөгүнүн бөксөрүшүн аңдып машаккаттанган жигит саал обдуна сол колун созуп, элпектене гезитти алды. Эмне гезит экенин чалабыла карап, кашындагы жыгач эшикке эңдейинен таштады. Таштаганында баш барагы жаңылбай өйдө карап калды эле, үстүсүнө каршы терши учкашкан көп анонсторду көрдү. Коюу кара тамгалар менен терилген экен. Арасынан Сталин буу түшүрүп аттырып салгандардын сөөктөрү табылды деген анонсту көзү чалды. Чак жая түштү көздөрү. Аттырып салгандардын? Эл журт түшүнүп атасыңарбы? Сталин деген каничер, айоосуз аттыргандардын, буу түшүрүп аттыргандардын шумдугун кургур. Өңгөсүнөн да ушул анонс бүйүрүн кызытты. Үйдөгүлөргө да окутуп кой, деди журналист. Окутам, окутпагандачы? Ыргытып ийбей жороо жолдошторуңа да окут, коңшу колоңдоруңа да окут. Колдон колго тарап көбүрөөк окулган эсеп, колуңан келсе каттаган киши карадан айлап адагыларга берип жибер. Ага чейин тытылып жок болот го. Тытылганча окушсун. Окутам. Мен кетпеймин ичек. Бочкеңди айланчыкта ушундамын. Канча күрүш ичкенимдин эсебин унутпай алып тур. Макулбу? Жарайт агасы. Көбүгү экели жабыраган күрүшкени аярлай алды. Кокус чайпалтып алса 1-2 жутуму жая төгүлүп, бөөдө коромжу болчудай туюлгандан турган жеринен карыш жылбай, ооз толтура чоң урттады эле сырасы үчели ылдыйлай түштү. Кайрадан үстүңкү эртине конгон ак көбүктү сол колунун сырты менен жанып, көлөкөнү бойлой капталга басты. Бүгүнкү жородо шерик болгонго кана кимиси чыгаар экен маңдайынан. Кимисин барып капталдан омуролосо, тегеренип, эсебин алчудан бетери тегеректи карады. Чөнтөктөрүндө сокур тыйын калбай калышканча жарыша ичип, алагүү чагында закуски ордуна алакан жытташып калышчу эле кана ошолор маңдайда тели тең туштарын издеди. Ачуу тер өтмө катар сиңгенден маңдайкы кырым айланышкан эски шапкелерин шуулдаша жытташып калышчу эле көрүнөбү аларың. Жака белин сындыра тиктеп, жарма тааныштарын издеди. Көчүк басарга ылайыктуураак бурч карады. Мындайда экинчи күрүшкени курту көтпөй, жай баракат шимире уурттап, көөнүндөгү эртеден бери бугун чыгарышы абзел эле. Ан үчүн жанында бирөө жарым болсо узун кепти бакылдап баштап ийиши керек эле. Жарма дос издеди жанына.
Мойнун созуп саамга кайсактап турду да оң ыптада үңкүйүп, маңдай тескей отурган, чаштары үксүйгөн, жашы 19-20 озбогон топ уландан арырактагы бош үстөлдүн ылайыгын болжоду. Көк түтүн эле бурулдайт баятан бери. Тигилердин көк түтүндү утур оңду солду бурулата үйлөп отурганын да байкады. Жарым кадам жерден жанда өтө бергенинде кадимкеле укаланган кара куурайдын түгөнгөндөгү иси каңылжаарын өрдөбөспү. Күндүн табына ан сайын күңсүп, сыракананы каптап турган небир түркүн жыт жыбырдын ичинен дароо таанылды. Искеп жыттап көргөндөр билет, кара куурайдын бүксүгөн ачуу кыйгылт иси болот. Мурдуңдун куртун козгоп, кумарыңды агыткан касиети болот. Жаңылбай тааныды ошону. Тобо, 70-жылкы мадыра баштардан да наркомандар чыга баштады, деп ойлоду эңги-деңги эсинде. Жарабастыр, кызыл шапкечендердин шимшилетип, аңдууга койгон бакан оозунан бетер араларына кыпчылбайынчы, деди. Оолактай басып алысыраак өтмөкө сол ыптага кылчайды. Көзүн кылгыртып баратып, түйрүгөн эриндерине кызылдан эндик шыбалган, каш кирпигине көгүштөн боек жабылган, көздөрүн кылыктуу сүзүп ыңгыранган, кыймыл аракети акыштуу кыз кыркынды байкады. Бирин экинин жакшы таанучу эле, жакын таанучу эле, бул жолу дагы тааныды. Чыканактан сүйө кармап, аста тартып жетелесең, анıyı жок басчыдай тирлери бар. Илешип жармаша албай араң турган немелер. Дурайын, кыжиндилик. Эгерим тыйылбайт окшобойбу? Кыжиндилик. Ар бир муундун бузу болот окшобойбу? 50-жылкы, 60-жылкы жалаптарды көрдүм эле кезеңинде. Атактууларыга алгый басышып, азырда жүрүү калабызда сыр алдырбай. Көйө албай эле араң жүрүппүз. Балакет, эми 70-жылкыларыңдын жетилип чыкканы эмине жакшылык, деп ойлоду. Бир күрүшкө сырага билинер билинбес кызы түшкөн жаны ушинтип кызууланды, ушинтип кычырданды. Балким, ал ортодо берегидеги көк юбкачан бүрөөсүнүн кылгыра тиктеген көз кыйыгына көз кыйыгы кокусан урунуп, көздөрү чагылаша түштү. Юбкасын белчесине чейин түрүнүп алгансып, так жамбаштушка чейин жылаңачтанган жоон сандуу немекен анын. Ананда кечке чоюлуп көз кайраштыргысы бар тим койсоң. Учкаштырган узун буттарын кылыктуу алмаштырганча, кокуй илештирип албагының, деген ой сокту эле. Ары жалдыраган, ары азгырыктуу көз караштан сынаакы тиктеген көзүн жалталага чырып, тоодон калага жаңыдан түшүп, асфальт көчөнү жаңы аралаган уяң бозойдон бешбетер жүзүн буруп кеткенче ашыкты. Агасы кандайсыз? Мында кайрылыңыз. Агасы, мында келиңиз. Жаалап кыйкырган жака бурулду. Аркаларын салып, тетири карап отурушкангабы эле салбаптыр жанатан. Шыйпыр чатырлуу ушул сыраканадан каршы терши басканда далай ирет карпа күрүп кезигип, сырага аяктары чалышсаганча тойгондорунда колдорун бири-бирине сунуп, күрүшкө кагыштырып калчу эски тааныштарынан экен. Экөөсү тең, кылчая карашып, жарыша колдорун булгалап турушуптур. Аты жөнүбү? Аттары эсинде жок эле. Аттары, жок, ал эмес, жок, ал дагы эмес, балким, түү ата, кыргыздандай тамгадан ат болчу эмес эле, эмне кылат? Түк эсинде жок экен, эсине түшүрө албай саамга бүшүркөдү. Ырас, күрүшкө кагыштырып эле жүрчүбүз, кимдир эле, тосток көзү, ал эми жагы чулчуйган өтө эле тааныш. Басып барды чукулдай. Досторум, силердин мында отурганыңарды мен байкабай, бураң бел айчырай кыз кыркынды көргөндө эле шынаарлап каласыз да тим эле. Бул чөйрөдөгү эң чымындуу, эң чыгармачыл кишиге дап теңеше алганын, теңешмек турсун далысынан таптап жүрчү тең тушундай тамашачынын аралаштырып, дап сүйлөй алганын оозунуп көрсөткүсү келген бирөөсү чулчуйган жаактосу чымчып өттү. Чалыштабай түз баса көрүңүз. Аны сүрөгөн экинчиси тосток көз жашырагы, алдындагы жайылуу 4 чарчы кагаздын бетиндеги 4 тоголок курутtu көрсөттү. Бизди чамбаңыз,
Биз болсо куруттубуз, агасы, чамабыз ушу. Аяктай жерди жаңырта каткырышып, учурашмакка тура калышты колдорун удаа сунуп. Журналист сыралуу күрүшкесин шак кое салып, көздөрүнө тике багып, колдорун кыса амандашты. Ушунча кенен жерден бөөдөй куурулуп, далдага тыгылыпсыңар, деди. Кыз-кыркындын жанында көрүнбөй калдык го. Кыздардын айдалысы, айлуу канадалысы далдаалап калган бейм. Тиги эле көөнүн ичинде чендее түшкөн курсактарында бирден күрүшкө уус-сыра түгүл, угуту андан күчтүүрөгү да бар окшойбу. Ушинтип бузуп сүйлөгөндөрүнү кудуңдап, сандарын чапкылай жана тарактап каткырышты. Койчу ошолорду. Шыпшын кандай ким экен алар, жерге киришсин. Кел, олтуруңуз. Колтугуңузга жөн жерден кабаттап кезит кыстарган жоксуз бүгүн агасы. Ушу болбоду. Кашындагы экөөнүн аты жөнүн даана эстей албай убараланган журналист оюн жыйып, оозун жасаганча тигилекөө күрүшкелерин чогуу көтөрүп, шаштырып жиберди. Сиздин кезектеги чыгармачылык ийгилигиңиз үчүн ушинтип эле кезит бетинен түшпөй жүрө бериңиз дайыма. Жашасын сиздей таланттар. Жашасын сиздей журналист. Сиз менен ар дайым сыймыктанабыз. Култ эткизе сырадан чоң жутуп алышты. Сыраны макташты болду, чогуу макташты. Бах, бүгүнкү экен, деди бири. Жаңы тартылган экен, деди экинчиси. Ууз экен, деди журналист. Бирден курут кармашты. Сыранын артынан кычкылды даамын татып койгонго бирден курут куп жарашты. Балдар, болду мынабу кезитти ачып карагылачы. Сүрөөгө ээленген журналист бирден курут кемирип, шыпшына кийип күтүп алган экөөнү кезиттен бирди сууруп, алдыларына таштады. Репрессияга кабылган аталарыбыздын табылбай аткан сөөктөрүн таап чыкпадыкпы? Ия, дагы табылдыбы? Деди кичүүсү. Былтыр эле ызы түшүп жатышканда өңдөндү беле? Деди улуусу кезит алып. Былтыркысы башка. Анысы кой ташта болчу. Бул жолкусу бөлөк жайдан табылды, деди журналист. Кетай. Кечөө эле кызыл тыштуу парт билетин булгалап, манчыркап коммунист жүргөндөрүңдүн өнөгүсү илгертен ушундай имиш өкмөтүң биз сындуу карапайым элден жашырып айтпаган небир чуулуу материалдар болот имиш ааламда. Бүйрүңдү кызытып, кычыбыңды кандырган небир ушак айыңдары да болот. Ошонун баары гезит кузуттун ички бетине басылчу болгон имиш. Катылып ички бетине гана басылчу болгон имиш деп, имиштерге кулагын түрүп жүрчү улуусу гезитти алар замат баш бетин карап убара болбостон кулачтап ачып маңдайына жайды. Алантип өйдө ылдый жайбаракат карап, жайнаган көзүн токтоткончо мойнун созуп, капталдан чыга алган кичүүсү баш сөөктүн сүрөтүн көргөндө эле жүрөгү опколжуп, "Тоба!" деди. Какчыйып куураган куу баштын как маңдайынан тартылган сүрөт эмес беле? Эсиңердеби жокпу? Ошону көрдү. Чымындай жаны чыгаарда ач кыйкырык салып, ошол айкырып ийген чагында үнү жалп өчкөн чагында жаагы араанда ачылган бойдон карышып, каткан бойдон көмүлгөнбү? Айтор жабылбай алган ачык калган оозуна, кум ойгон эки көзүнө кум топурак толуп ныкталып, канча жыл бою карачын басып тапталса деле болбой, жаак сөгү бир башкача керилет эле. "Тоба!" деди кичүүсү көздөрүн ого бетер тостойтуп. "Бүт-бүтүнөй арсайган тиштерин карачы. Жаак сөктөн ажырабай, эек тиштери күйүлбөй, күнү бүгүнкүдөй сакталганын. Сталиндик кара көпөлөк доорунун Добул таштагы кан изи табылды, дейт го." Доошун чыгара окуп, соңку сөздүн аягын чойгон улуусу чочугансып да койду. "Кудай сактай көр, жер менен кошо жер болуп, белгисиз жаткан бейит кокусунан, кош, тоо койнунан чогуусу менен көмүлгөндөрдүн сөөктөрү дейби? Түйшөмбү күнкү казуу маалында экөөнүн сөөгү табылды. Бейшемби күнү казууда бешөөнүн сөөгү табылды дейби? Сөөктөрү дагы эле табылып атат", деди журналист. "Чукусаң эле чыгып атат." "Өйтөбү, ошончолук бекен?" деди кичүүсү. "Ананчы, айоо дегенди билбеген НКВДын адамды чымчык ордуна көргөн эмес тура. Киши кара азгаттаган,
Көздөн далдараак жер экен. Караган долонолу таргоктунун ичине 4 аяктуу мал сыяктуу күргүчтөтүп айдап барып эле четинен терип өлтүрө беришиптир. Тегерете көмө беришиптир. Энеңди. Баш редакторум коркогураак неме? Кезиттенгенен орун тийбей, чекесин эле жазганым. Эгер чыпчыргасын коротпой жазчы болсомбу, анда эл журт эмеле түрө көтөрүлүп, толкуп кетчүдөй. Ал антип күпүлдөп айта баштады эле, мынау жарым бетчелик макаласына сыйбай, кезиттин сыртында калган не бир купуя сырын уккандан, кур калчудай туюлгандан, кош күлөнүп айта баштады эле, көзүнүн курчун короту арасын тартып отурбай, кулактын кычуусун кандыра угуп ала койгону ал да канча оңой олтоң туюлгандан, чулчуйган жаактуу шеригибиз колундагы гезитти жаппай дароо алдына кое салды да, кепти башынан, эң башынан укмакка ыкыласын билгизип, журналисттер кийинчерээк шыктарып, кыйынчыктыңар деги билбегениңер жок силердин. Жер менен кошо жер болуп кетсе, дайынын кайдан жайдан билип жүрөсүз, деп жалпактады. Же бир билгиси бар бекен? Ушо силер окурман журту кызыктай сора бересиңер, капкайдагынын белгиси. Журналист кабагын салаңдатып, капилет сурданды. Кадимкидей сурданды. Андай белгини ким коет да кимиси калтырат экен артынан. Акмакчылык кылгандыгын эриктүү моюнга алган адамды эзели көргөнүңөр барбы? Кимин көрдүң? Анын сыңары өзүнө өзү айгак чыгып, өзүн өзү ашкерлеш үчүн КГБ белги отургузмак беле. Же партия тургузмак беле. Эгер антип белгисин тургузса, эмне кудайдын орасы биздейлерге, бизде күйүп бышкан патриотторго. Миңдеген кишилерди какшатып зарлантпай, даректайын али күнчө билинбей жаткан кишилердин сөөгүн мынакей деп эмеле чуркап бара калып таап бербейт белек. Ошону айтам да. Эмнегедир ырайы түгүл кулук мүнөзү да заматта сымаптай куула түшкөндөй көрүнгөн журналист күрүшкени алып sıрадан жутту. Саамга дем алып, кана жут эле сырасы капортодон ылдыйлай түштү. Шыка ичирчүдөй сүрөшүп, жарыша күрүшкө көтөрүп жаткан тигилекөө лам деп унчукпай демдерин ичине катып, кокустан кагуу жеп калышканына корунуп, журналисттин оозун аңырая тиктешет. Көздөрү жалтырайт. Чын элей, өздөрү айгак чыкмак беле. Ал эми көркөө кебетеленип, мүрзө артынан мүрзө казгылашка чейин оолу тоо ташты түрөгезип, төмпөйгөн бейиттин дайрын издеш керек тура. Ал ортодо эмне деген гана машакатты тартты болду экен мусафыр кебетеленип. Эмне мүшкүлүн башынан өткөрүп, эмне деген гана сары санааны чекти, унчукпай калышты. Унчукпай отурсак, соо адамдын оюна келбеген таң калыштуу ушундай окуянын чоо жайын угабызго деп кулактарын түрүштү эле, журналистибиз карапайым кишилерге жаңыча үлгүдөгү саясий сабаттуулуктун үгүт насыятын жүргүзүүнүн милдетин эриктүү мойнуна алгансып, кыраатын келтирип туруп, эки ооз кеп насаатын катыра окуду. Безеленип сүйлөп, чубалжытып жазышса эле журналист дейсиңерби достор? Журналисттин да журналисти болот, 70 жыл бою куутумшук коммунисттер алда калмадай болгон башыңарды каалагандай айлантты. Чыныгы журналистиканын эмне экенин тым билдирбей, амакөйлүк менен жаап жашырып, мээңерди карандай калыпка тундурду. Транс дегенди билесиңерби? Жалдыраган тигилекөө билбегендечи, билебиз эле дегендей умсунуп, бири-биринен калышпай баштарын ийкегиледи. Журналист кебин улады. Компартияңардын гипносу, мындайча айтканда, кара дубасы биздин коомду так ошондой транс абалына батырган. Уютуп, уктатып салган. Коомду транстан ойготуучу күч журналистика. Нукура журналистика мына эми башталды. Күнү эми тууду. Алдыңардагы макала айтканымдын анык далили. Бу журналист аттууңдун да түркүн болорун, бала болуп башына чаш чыкканы биринчи рет эшиткен немелер кантсин. Сокудай баштарын айыптуудай кейкетип, калем менен кагаздын нукура ээлери, билинбей жүргөн нукура шыктуулары эми ишке киришкенин, билек түрүнө эми киришкенин болгоолошту. Экинчи минтип журналист аттууга бет келишсе, ойдо жок жерден орунсуз суроо бергистей болушту көрүнөт. Улуусу шашканынан, сиздей асыл адамдар бар үчүн башталып атат да, дебейди.
ошон үчүн алалычы, деди кичүүсү комдонуп. Чытыган кабагы дароо ачылып, маңдайы жазылган журналист күрүшкесин карады көзүн жайнатып. Жарым күрүшке сыраны шимиргенчекти убакта эле ыңгайын кууп келтирип, ыгынтап, алигүнчө кемирейип, эскичил түшүнүктө жүргөндөрдүн катарын килейген эки кишиге кашындабы мынабу чулчук жаактуу менен тосток көздүү эки кишиге кемитип салгандагы эпчилдигине маашырланды. Өтө маашырланды. Буюрса жаман гезитибизди куу окугудай кылдым, деп ойлоду. Өкмөтчүл гезиттердин сазайын гана берип кууратып атам, деп ойлоду андан ары. Ха, деди күтпөгөн жерден кулак тундура каткырып. Канакей эмесе туугандар, транстан чыгышыңар менен. Күрүшкелер көтөрүлүп, күрүшкелер кагышты. Бул сапар журналист сырасы тең жарымынан ылдыйлай түшкөн күрүшкесин түбүнө чейин көңтөрдө эле, тигил экөө кем калышпай, тең жарыша көңтөрүп, түгөтө жутушту. Төбөсү көрүнгөн журналистибиз улук башын кичик кылып, бүгүнкү жоронун көркүн ачып, минтип маңдайларында отурса кобурашып, күн төбөдөн кыңайганчакты эле сары бочкенин сырасы соолуп, чоргосу бүтөлүп калгансып, какшыган айнек күрүшкелердин шагырап чоң ортону толтуруп турганы четкен осолдук эмеспи? Кокуй, оң тойсуз сезилгенден чулчуйган жаактуусу оң жамбашына ой калып, шымынын сол чөнтөгүнө колун сойлотуп, көк чолоктон үчтү сууруп чыкты да тосток көзгө сонду. Сырасынан дагы 3 күрүшкени кайтылай салчы. Анан жанагы туздалган балыгынан ала келсең. Алты баракты толтуруп, арыз жазган ардагер аңгычакты өткөндү да үзүл кесил эстебейди. Өктөөсү толуп, КГБнын эмки чыккан өлкөндөрүнө төкпөй чачпай айтчу арыз муңу көкөйүн тешчүдөй кайнаган экен. Анысын ашык кеми жок 6 барак кагазга чактап, карлыктан эби сыны качып, тарбая түшкөн манжалары карышканча, сөөмөйүнүн учу ыйлаактаганча тиштене калем чиймелеп, өжөрлөнө жазган ардагерибиз соңку барагынын этегине чубалжытып колун койгонунда өчөгүшкөн кишисинен сөөм оозунуп, иш бүтүргөндөй компоюп, башын көтөрдү да жанааракта. Саат 4-5 ченде бир ирет шыңгыраган зымдуу кара телефонду 4-5 мүнөттөй кулагына такап, кимдир бирөө менен дабышын акырын чыгарып, шыбырап сүйлөшкөнүнүн жөн жайын кемпирине эми угузду. Тиги журналист Сөөрөйчү, угуп атасыңбы байбиче? Журналист Сөөрөй бүгүн келели кечке пивнушкадан чыкпаптыр, ылжып мас дейт. Ымырт түшелекте башын өйдөлөтүп, биртике болсо да бийигирээк олтурганды ылайык көргөндөн куш жаздыктан үчтү каттап койдуруп, кара диванда чалкасынан суналган кемпири кашын кагымыш этти. Жаман чалын сүрөгөндөгү чала болот ошого дегенчелик ишарасы эле. Кемпиринин созулуп, кулак түрүп калганын байкаган ардагер кеп салганын улантты. Оозуна алы жетпей, көрүнгөнгө мактанып атат дейт. Жада калса пиво саткан баладан бери мактаныптыр. Мени жерден чукуп болсо да табат имиш, түз эле президентке айттырып, жазалатат имиш. Сары изине чөп салдым дегенин кантесиң? Понимаешь ли, люстрация деп какылтайт имиш. Кемпири эгин көтөрүп, кеберсиген эринин жасады эле абышкасы оозун карап, бирдеме деп күбүрөнөрүн күтүлүп калды. Баятада айланайын мажүрүм талдын түбүнө көлөкөлөгөнү кетип эле, чаянга чактыргансып, шашып бушуп, топ гезитти чогуусу менен кучактап, бир гезитти бөлүп булгалап, түш ченде ысырына кирип келгенинде, тынччылык бабышка, өңүң жаман өңүң, эмне болуп кетти кокуй, деп борооруп сураган эле болбосо, бирде кызарып, бирде татарган абышкасынын тытынып, кагаз артынан кагаз чиймелегенине жолтоо кылбай, жайына коюп, ал ортодо колуна бөлүп карматкан чуулгандуу гезитти эрмектеп, эки сыйра окуп чыгып, уунчукпай жата берген кемпиринин мына бүгүнкү бүлүктүү ишке аралашканы ушу болду. Кимге? Деди үнүн өлүңкү чыгарып. Кимге мактаныптыр? Кимге болмок эле, өзүнө окшогон аракештерге мактанбайбы?
Кемпири эрдин кемшейтип мурдун чүйрүмүш этти. Атан ары жок байкуштар, кимиси сага тең экен? Экинин бири болсоң, сага асылганды ким коюптур жамандарга? Дегендеги түрү болчу. 50 жыл чогуу жашаган ынтымактуу өмүрүндө өйдөдөгү өбөгү, ылдыйдагы жөлөгү болуп, абышкасынын ар дайым көңүлүн улап көнгөн эле. Бул жолу ошонусун адатынча угуза айтпаганы менен кабак каршынан абышкасы түшүндү. Аракештик ас кергенсип, аягы суюктан окшобойбу? Деп күңкүлдөдү ары бурулуп. Журналисттин артынан дароо аңдууга койдурткан агенти телефонду жаңыртып, көргөн билгенин төкпөй чачпай тизмектеп айтып берчүсүндө ушундай маанилүү компроматты да 3 кайталап баса белгилеген эле Жанатада. Эки аягы чалыштап, оолжуган журналист пивнушкадан кетээринде да жөн кетпептир. Көзүн сүзгөн ойсекелердин катарын кыя басып өтө албай, утур эшик туштан имерилип басып келип, дароо катыла албай кыйлага тегеренип, акырында алар менен да эптеп аралашып, 15 мүнөтчө жалжаңдашып отуруптур. Анан жалгыз кетпей, болгунан келген бети табактай, оозу калбыйган, көзү жүлжүйгөн, өңү суук бирөөнү жамбашын чайкап баскан немемиш анысы. Ыгына көндүрсө керек, жанына ээрчите кетиптир. Абышкасынын угузар угузмаксан күңкүлдөгөнүн байбиче ажыраткан жок. «Жетинчи», деди абышка ары бери басып. «Жетинчи тууралуу жомок эсиңдеби?» Кемпири эсимдемей анан дегенчелик ым какты. «Жетинчиси эмне дейсиңерби? Кайсы жомогу дейсиңерби?» Абышка кемпирдин минтип тапа-тамдан эле табышмактатып, жетинчини айтып, эл уга элек жомокто эстеп, каймана сүйлөгөндөгү сөзүнүн жандырмагын бөлөк бөтөндөр биле бербейт. Экөөнөн бөлөк киши биле бербейт. Жакынын кой, ал турсун бала чакасы да, анын үстүнө экөө ушинтип эң калышканда гана каш кагып, жетинчи эсиңдеби? Жетинчисинде антсе болмок, жетинчисинде минтсе болмок, деп табышмактатып, тамаша чындап шыбырашып коюшаар эле. Анысынын жөнү мындай. Каат сабаты ачылганы ардагерибиз өмүрүндө далай эле китептин бетин жыртып, далай кызык китепти элден калышпай окудуго. Бирок 5-10 барак эски жомокту элден ашык окуган. Анан калса эл окубаган жомокту окуган жайы бар эле. Жаш чагында анда да үңкүнүн колуна түшкөн жомокту, кадимки эле апыртмалуу жөө жомокту кызмат милдетине байланыштуу баштан аяк эзиле окуп чыккан. Ошондой тапшырма алган. Окуп чыгып эле тим болбой, ар бир сабын, ар бир сөзүн каршы тершиликтеп, кагазы менен калем сабынын боёгуна чейин изилдеген. Антигө мажбур болгондугунун чоо жайын кийин сыр кылып, кемпирине гана 1-2 рет айткан. Эч ким укпасын деп катуу эскертип, жаш чагында айткан. Азырго кенен кесир айта берсе өз эрки. Кыскасы, эмне жомок экенин экөө гана билет чагымда. Табышмактатып айтып жатканы ошол жомоктон калган сөз эле. Ошону эстебейди. Адам баласынын түп атасы Кудайга 7 мертебе жолугуп, 7 мертебе 7 тилегин айткан турбайбы? Деди ардагер кер какшыктуу. Эсиңдеби? Десең, деди кемпири түкшүмөлдөп. Ошончо жакын барыптыр, 7 мертебе жолугуптур, машакатын тартып. Ата канат 7-нчи рет жолукканында ушундай эл бузарлардын жер бетинен түп тамыры менен жоголушун суранса болмок экен. Мындай азап болмок эмес арабызда. Мындай азап болмок эмес. Аның рас, деди кемпири. Эчтеме эмес, деди абышкасы сабыр күтүп. Бөрү карыса бир койлук, ушу жаман журналистке алым жетпесе мушташмак белең, деди кемпири. Шакирттерим айттырып, куутумшукка каршы атайын операция уюштуруп жатам. Компромат толтура, эртеңден кеч калбай башташат. Унчукпай калышты. Көз ачыктары бар имиш го, деди кемпири гезиттен окуганын эстей калып. Деди абышкасы таң кала карап. Аяк эмне болуп төрүнө сарсанамын абышка? Балким көз ачыктар жардам берет беле ишиңерге. Кайдагы көз ачыкты айтасың? Эмне жардам бермек эле? Абышкасы ачуулангандан тура калды ордунан. Карачы, өмүр бою койнумда жаткан ушу сени тарбиялай албаптырмын анан
Tilimde tırmalap, hayla jokton süйлötesin kişini. Bakşımın ele bakşımın, gözüm açık ele gözüm açık. Har vaktar menen süйлöşöm, tigi düýne menen tüs süylöşöm degen akırkı şumpaydy öz kolum menen atıp jok kılganymdy jakşy bilesiň da. Kommunizmdin jolun buğan kargı şurgur akırkı joonu öz kolu menen jykkanday gebetilenip, abışkasynyň ilgeri uşunday bir okuyany güýrenip aytyp gelgenin kempir estedi. Ova estedi. Çala bula estedi. Çalkasынан angeke kulagany jatıp da karganyp şilenip bolşeviklerge teskeri watasyň bergen karıgan bakşyny kak çekege meýelip öz kolu menen çygatkanyn abışkasy da estedi. Töl gaştyrsaňar ılahajysy tiýebi dep atpaýmby jaman oýumda. Töl göçleriň jetişbej jatdyly. Mına kommunistik ideologiýany jok kılgandaryňdyn akybeti. Koysoň çawuşka gapgaýdagyny süýlenip, kommunistlerdi men gıyratkanday süýleýsiň da, dedi kempiri. Özüň dele degele Hudaýdy ozanbay jürüp, Hudaý jaýyndagy jomokdy aýtyp galasyň go. Çukçuңdaşa getişçüдөй türlönüp baratyp, ekөө gayradan unçukpay kalıştı. Bastırmanın жалгыз лампочкасынын үлüңdөгөн jarygynda ünsüz сөзсüz sokoýup oturuştu. Üçkürük atıştı bir maalda. Üç juktasa түшкө кирбеген жорук башталып, KGB'nın KGB'day kadırı kalbay, görüngön mako, görüngön eno jurnalist tişin gayrap, süýköne berçi organga aylanganına geyigenden ardager şu üçküründü. Abışkasynyň geçki kursagana kam jey albay, mentip ayla jokton divanda gerilip jatkanyna geyip, kempiri or üçküründü. Ilgerki Weinstein degenderge okşotup, it atkanday atıp salçy ele neme görünet, dep güýrendi ardager tetiri borulup. Weinstein, bayağı jerde sakal, çaçı tarmal Weinsteiniň bar emes bile, oşol Weinsteinbi? Neňdi? Özün özü sorot albay, armanın ukçu jan tabılbay, geçki ımırtda buğulugu oturganında kaydan jaydan oğuzgo geldiň ele, baleket baskırdıkı. Ezeli istebegeni kapırdı, emnesine kapileti istediň ele, şaytan azgırgansyp. Geç oğumda gübürönüp, atı jönün jaňylbay aýtyp egidey, Weinsteiniň kimerek okuýdyky. Oşonçodon sögü, ewak söpöt bolgon kapkaydagy Weinstein'de estegeniň garasaň, kılt etip estebise tebir mezgildegi okuyalar göz aldynan günü bugünküдөй çuwursa bolawı. Dobul taşka dala iret şımalana attanganyn estedi. Göдөй kara tündü jamynyp attanganyn estedi. Ay jarıgy çayıgan buurul tündü jamynyp attanganyn estedi. Oşonda organdın joon top kızmatkerlerinden kalışpay, tapançaсын sundurup, karmagany jetatar nagan ele. Oşol jetatar naganın dala iret jarışa sundurup, şılkıya baskan el duşmandarın tereň angektin kırına kırkalekey tizdirip, koldoru arkasına baylanyp oýdon boo düşürüp atууga katışkanın, dala iret katışkanın çuwurtup estedi. Kaýsy birin aytasyň? Karatıp turup atjuda, kak çekesin jaratkan, burultup durup atçuda gök jelkesi menen kara kuşun gözдөй atkan gündürü bolgon. Kaýsy birin aytasyň? Kırgızың menen orusuň, musulmanyň menen kapyryn ılgabastan aralaş tizip, çetinen jyga atkanynda jerde sakalçan, ak aralagan tarmalçaç, murdu kırdaç, çapçak, maňdaýy beýik, tegerek göz aynek tartyngan moskol kişinin akyl esten aynygansyp açuu gıykırgany aligiçe esinde. Maýsey uuru jana kan içer, aytkanymdan gaýtpaýmyn. Maýsey uuru jana kan içer. Emnege gıykırdı kakşaňdap. Taň, ata jotosunun ayağı basmak dursun, tüşüne da girbegen Japan toğulordun arasında şordu başın ajal toğurup, anamına degiçe şum karajer jazdanyp ölgönü jatsa, kapıray, münküröp mögdöp kalgandın orduna kayratyna gelip, öňgöçü üzülçüдөй kıykırgany emnesi da bezildep süýlegeni emnesi oşondo. Kimdi bettep, kimge gıykırdı? Kimisin uksun degeni. Öngülörünün muğunu boşop, ırayım gütkönden, ölsök da kommunist böýden ölebüz, partiyany satkan emespis,
деп жан согалап жатышса, жерде сакалчандын ата жотосу укпаган капкайдагы Майсейди айтып ала албай калган кээги бардан бетер өчпөй калган акыреттик өчү бардан бетер жаны кашая кезенип, андан мындан таш көчкү жүргүзүп ийчүдей бууркан шаркан түшүп, курчаган тоо ташты жаңырта айкырык салганы эмнеси? Табышмак. Кимисинин айыбын ашкерлеп, кимисине айгак чыккысы келди да, кимисин кошо бучкактап ала жаткысы келди караңгы көрүнө. Анан калса Майсейин ким эле? Иши болгон эмес. Чын эле ууру болуп кимдин малын уурдаптыр? Чын эле кан ичерби? Кан ичер болуп шоруңгаткыр кимисинин канын ичиптир. Канчасынын канын ичиптир. Эч кызыккан эмес, сүрүштүргөн да эмес. «Эй, киргиз бала, запомни мои слова, Майсей!» деп кыйкырган эле. Чырылдатып көп кыйкыртпай тезирээк жаагын жап кылайынчы деп чекчеген эки көзүнүн ортосун ашыга мелжеп, машаны тарт эткизе атып ийсе, ууру дегенди айта албай «уу» деп барып үнү өчүп, канга чакап, чалкасынан кулаган. Кийин бир эшитсе бечаранын теги же немиспи, же еврейби, же экөбүнүн аралашмасынан чыккан аргынбы, Айтор таптакыр эле сырткылардан экен. Иши кылса орустун тазасынан эмес, болгон билгени ушу. Капырай, эмне жазык үчүн элден бөлүнүп, эмне кылык үчүн оор жазага тартылганын түшүнгөндөр, туура түшүнгөндөр да болор эле көпчүлүктүн арасында. Чанда бир жолукса да араларынан кезигер эле. Өлөр манданган кайсы биринин өлүмгө баратып, «Кудай Таала коммунисттерди адамзаттын бактысына жаратыптыр» деп өлүп тала кыйкырганында укканы бар. Жалгыз лампачканын үлүңдөгөн жарыгында үшкүрүнүп отуруп, ардагер ушунун баарын эстебейди Саматта. Эл душмандарын ашкерлеп, жазасын бергенге үлгүрүп калышыбыз керек. Атылчусун аттырып, айдалчусын айдатып салуу керек деп коёр эле начальниги. Жумурай журт Сталиндин атына жапырт ишенип, жапырт сыйынып турган чакта, Сталиндин культуна ишенип турганда өлгүрүп калсак болмок экен деп күрсүндү ардагер. Сыркоолоп калганымды карачы, деди кемпири. Корсагыбыздын камын көрөйүн, деди абышкасы. Мен тыңыганча, деди кемпири күнөөлүү. Ардагер ичкери баш багып, далис менен ашканадагы жарыкты удаасы менен жандырды. Колуна олдоксон урунду көрүнөт, жез чайнектин капкагынын калдыр этип жерге тийгени угулду. Балекет, жолдош Вайнштейндин дайынын издегендер кызыл аскерге келмей болушуптур. Ууртунан сасык шилекейи чуурганын байкабай коңурукту кош тартып, дагы канчага уктамак ким билсин. Айтор телефондун ачуу шыңгырагынан бир копшолуп араң койгонду. Башка чапкандай уктаптыр. Араң эсине келди да терезенин так тушунан күрүлдөп шарылдап өтүп кеткен самосвал машиненин доошунан таңдын эчак атканын, атмак турсун күн аркан бою көтөрүлүп, тирүү жан кымгууттанып, тиричилик кызып калганын болжоду. Жалаң сыра мынчалык кылбайт эле чагымда. Жалаң сырага мынчалык болбойт эле. Моюн бермек эмес. Аяк жагында жору көбөйүп, шыкап ичиришкенден 3 же 4 мертебе удаасы менен көтөрүп койду эле. Айтор аракты аралаштырып жибергенден би кычыгына чылпак толгон көзүн ача элек жатып, муну байкады. Жаздыктан козголсо эле 4 бөлүнүп, сынчудан бетер башы зыл кара таштай салмактанып, оор, зыңылдап, ооруп жаткан экен. Аңгыча бөөдө чырылдай берип тажагансып, телефондун жаагы тып басылды. Тымтырстык орноду. Карыш жердеги кызыл телефонго обдулуп колун сынмак тургай, капталына оодарылганга шай келбей турганында Кудай жалгады. Баса, бирөө жарымды жанына ээрчитип келгендей болду беле. Оозу оймоктой, басканы маралдай айчырай бирөө менен колтук алышып чыккандай болбоду беле. Анысы каякта? Башымаң шыңкылдап күлүп, кынала басып, босогону кошо аттагандай өңдөндөй эле го.
Жаздыгына башын коюп оонап жатышкандай болбоду беле. Өпкө жүрөгүн садага чаап, 6 сап секетпай арнап жибергендей болду беле. Анысы качан туруп, качан кетип калган. Иши кылса өзүнүн сойку экенин биле элек неме болчу, деди ичинде. Баш жазуу керек, оолу, башты оңдоо керек, деп ойлоду. Тили оозуна батпай каны катып турган экен. Бир чөгүн муздак суу аңсады. Крандагы суудан кенен жутуп, акактап суусаганын басып алса, ириди. Анан эптеп сүйрөлүп басып, жака белдеги дүкөндөрдүн бирине жетип алса, атаң көрү. 100 грамм аракты дем албай тартып ийсе, чиркиндики. Кебетеси кишиге окшоп калмак, бат эле. Тегиче телефон кайра шыңгырады кычагансып. Сагынып кетишкенсип, издеп калганы кимиси болуп кетти. Редакциясынанбы же баш редактордун өзүбү? Кыйратып гонорар төлөп коюшкансыган дурайындар. Демейде издебей, кычашты кылгансып, дал бүгүн чуу салып калышкандарын кантесиң? Күттү. Жарым мүнөт чыдап, телефонду такыр көтөрбөй койсоң, үнүң өчкүрдүн үнү өзүнөн өзү деле өтүшү керек эле бир маалда. Башын жүн жаздыкка тыгып жата берди. Жарым эле мүнөт убакыттын өтүшүн тиштене күтүп чыдап койсоң, издеген кишиң тажагандан деле телефонун таштап койбой, не болуптур? Күттү, дагы күттү. Жок, дурайыныңдын өчөшкөнсүп, телефонун жай койчудай түрү жок. Міне мынча издеди, өжөрлөнүп. Телефондун узун созулган шаңгырагы жакын арада тыйылбасына жедеп, көзү жеткенде капкайдагы балит сөздөр өзүнөн өзү оозуна келген экен. Телефонун ашата сөгүп, телефондун тиги башындагы кишини андан бетер ашата сөгүп, айла жоктон башын көтөрүп өөдө болду. Эки аягына турганда башы салмактанып айлангандан аягы чалыштап теңселе түштү эле тубалды таяна калды. Эки арыш жерге онтолоп атып, 4 аттап жетти да мыжыга кармап телефонду алды. Сиркеси суу көтөрбөй турганын билгизип, өңү башын бырыштырып, коркутчудай болуп, добушун корулдата чыгарып, «Алло!» деп корсетти. Орустун кумурскадай жайнап, быкпырдай кайнаган жеринде Кызыл аскердин чолок көчөлү кычыгына батышып жашаганы менен журналист кепедей үйүндөгү кызыл телефондон эгерим орусча сүйлөшүп, орусча кажылдашып көргөн жан эмес. Эгерим орус аттуунун телефон кагышына күнү деле түшпөптүр. Орус аттууга иши түшүп, өзү деле чалып көрбөптүр. Анан эле бу сапар телефондун тигил учундагы бейтааныш неме таптакыр ойго келбеген жерден орусча амандашса болобу? Кишини чочутуп. «Алло, здравствуйте», деди салаваттуу коңурдоо үндүү бирөө. Чала оңол орусча сабаты бар журналист. «Здравствуйте», деди жаман тилинин эпке келишинче. «Вас беспокоит из Москвы». «А Москва?» Да, из Москвы. Я ищу журналиста по имени...» Москвадан издешип, каңырыш уккан жокпу? Москвалыктар аздап издешкедей же бир маанилүү кызматта болбосок, чаарала турусчан тураттагы сеңселип, атаң көрү сүйлөшкөнү Москва, көз алая түштү а дегенде. Бирок телефондун тиги башындагы бейтааныш киши журналисттин аты жөнүн таптак айтып, таптак сурады. «Ооба, менмин», деп болдуруктады журналист. «Оболу өзүмдү тааныштырууга уруксаат этиңиз. Менин атым Михаил Вайнштейн». Кандай Вайнштейн? «Ооба, Вайнштейн. Михаил Исаакович Вайнштейн». Угуп жатам, жолдош Вайнштейн. Эмне керек? Капкайдагы Вайнштейндин кийинки сөзүнө жарым мүнөт кулак салып тыңшаганда, журналист салмактанган башынын зыңылдап ооруганын саамга туйбай калды. Акактап суусаганын унутту заматта. Ырас чогуусу менен көмүлгөн кишилердин бейити табылганын коркпой этпей жазып чыкканым ырас. Менин макаламдын даңкы көз ачып жумгучакты убакта алыскы Москвага чейин угулганына андан бетер сыймыктуумун, жолдош Вайнштейн, деп оозун толтуруп саймедирип айткысы келди эле. Канетсин, антип сайраганга орус тили жете бербей, канетсин. Чала сүйлөчүдөгү айыбын туюп, айласы кууруп турду, мукактанып. Айтчу кебин эки ооз сөз менен туюнтканга жарады. «Рахмат, ооба, автор менмин. Чоң рахмат».
Ал эми Вайнштейндин кийинки айтканын укканда ак күп болуп шишик баскан өңү кадимкидей тамылжып, эки уурту эки жакка чоюлуп ыржайды. Көңүлүн жибитти төтөн жакшы кабары. 4 кыры кетилсе деле керекке жарап, маңдайкы дубалда илинүү турган күзгүгө каранды күлүңдөп. Жазганымды илгиртпей орусча коодарып, сизге кабарлаган, анан менин дарек дайынымды так билдирген мындагы кишилерге да рахмат. Ооба, азыр так сиз айткандай кылып, аты жөндөрүн тактоо зарыл. Эмки көздөгөнүм ошол. Ошонун артынан түшүү, КГБнын архивин аштыруу. Бейиш болгур бечара, сиздин атаңызда 30-жылдар ачылган турбайбы көрсө, деп айткысы келип күйүлөндү. Какылдап сүйлөгүсү келди жакшы эле. Ичер суусу көрөр күнү кыргыздын жеринде келгенине түгөнгөн алгандай шорду немеле дегиси келип, кашайып тили жетпей турганына бушайманданды. Сиздин атаңызбы? Деди кекештенип. Аны да өлтүрүшүптүрбү? Биздин жерде, Кыргызиядабы? Да, последним данным мой отец, великий ученый своей эпохи, египтолог Исаак Вайнштейн, был осужден тройкой и расстрелян в Киргизии. И его прах, скорее всего, покоится где-то в ваших краях, среди ваших небесных гор. Деп үшкүрөндү Михаил Вайнштейн. Я очень надеюсь, может быть, он числится среди только что обнаруженных добулташи? Может быть. Журналист бул аламда Вайнштейн деген пенденин жашап өткөнүн, анын ааламда жок аалым, чоң аалым болгонун түшүндү. Түшүкчүл адам баласы далай кесипти ойлоп таап, далай кесипти узанганын билчү эле, бирок египтолог дегенин бүшүркөтүп, оңду ажырата алган жок. Эмне болуп адашып кыргыз жерине келип калган? Кезеңинде жаңылбаса 30-жылдардын ар жак бер жак айланасында көзү туюк көчмөндөрдү туташ агартуу көгөртүү милдети тагылып, орустун чоң шаарларынан ого эле көп ыктыярдуулардын күрү менен көчүрүлгөнүн эшиткени бар. Бир болсо ошолордон болгонго кыязы. Эмне жумуш кылган келгенинде, кайда токтоду экен? Бечара эмнесинен жазып, кайсайып үчүн атылды экен? Ким атты экен шорлотуп? Ошол күндөн ушул күн атасынын бейитин зарлап издеген мынабы Михаил минтип атасыз жүрүп аралына толгондо Михаил Исаакович атанган неме телефондун тигил учунан эринбей айтып отурса, эми кудум кинодогудай окуя. Салмактанган башы маал менен зыңылдап, кечээ күнү арак менен сыраны аралаштыра жуткандагы адаты азабын гана берип, эки чыкыйы менен как төбөсү жазылбай кайра тырышып, оозуна кара суу келип, баш жазганды эңсетип жатса да, журналист телефондун кулагын бекем кармап, чымыркана эшитти. Мындай аңгемени эшитти. Айтууда Михаил 9 жашында экен ошондо. Атасы Исаак Вайнштейндин Советтик Кыргызстанга айдалчу жылдагы санагын айтты окшойт кебетеси. Таң көрүү десе, эң кичекти укпаган ал эмне балекетти деп таңданып атсак, египтологуңдун ким болорун эми түкшүмөлдөп билбедикпи? Байыркы замандардагы Мысырдын жомок айланган тарыхын казып изилдеп, ташка чегилген оймо чийме жазмаларын кадала окуганды каадалуу өнөр тутуп, ошонун арты менен нан таап жеген кишини айтышат тура египтолог деп. Анан эле багыт айкы Вайнштейн жаштайынан тандаган кесибинен баар таптыргандын ордуна жанына жай бербестен куугунтук жедирип кор кылышса, туулуп өскөн кең Москва калаасына тынч тургузбай, жердин жети түбүнө айдатып салышса, анан ал тарткан кордугуда бирөөлөргө аз көрүнүп, акыры түбү аттырып тынышса, багыт айкы эмей эмне бечаранын египтолог болуптур. Египтолог. Багыт айкы египтолог. Бу туйкунт жаткан ала тообуздун бооруна мурда кийин адашып, египтолог дегенин келгенби жокпу, эки аягы топурагын басканбы жокпу ким билсин. Айтор жолдош Вайнштейндин сазайын колуна карматкылары келген билярман өкүмдарлар ылайыгын келтирип, аны ириде оңолгус түгөлгүс буржуазиячыл атыктырып туруп, алыскы кыргыз элинин арасына айдатып салууну оң көрүшүптүр. Жөнөгүнүң, кеткениң, билимиң ашып ташып жатса, тоо ташта көчүп конгон ошол журттун каат сабатын жоюуга көмөктөшкүнүң дегендери го. Же асабыңды биротоло ошолор берсин дешкендеги
кутумубу, ошентип кыргыздын колу менен кутулууну болжошконубу. Айтор Вайнштейндердин ойго келбеген жерден журт которуп Фрунзеге көчүп келишмегинин чоо жайы ушундай экен. Кап мунун баарын жайма-жай отуруп, аки чүкөсүнө дейре кулактын кычуусун кандыра такта угуп, чыып чыргасын калтырбастан актай кагаз бетине түшүрүп алчудай кызыктуу аңгеме экен. Жакын жерде 100 грамм арагы болуп, 4 бөлүнүп ооруган башын жазып түздөп алса да, жай баракка тыңша отура берет беле каалашынча, колу кадимкидей калчылдап, көңүлү айлана баштаган журналист сабыры түгөнө жаздап, ток этерин укмакка ашыкты. Сөздү кыскарта турууну көздөдү. «Почему?» деди. «Что почему?» деди Михаил Вайнштейнмин деген тигилнеме. «Причина, за что отца наказали? Конкретно за что наказали?» деди журналист. «Или шпионом Англии был?» Оозунан жаңылып каяктан сурай койду эле, анан арактан кайталап телефон сок, товарищ десе оңой кутулбайт беле да, ал ортодо чуркап барып башын жазып келе калбайт беле. Энеңди 9 жашында атасын жоготкон атазар немеге ушул суроо эле жетишпей туруптур. Анын өрөп көп сүйлөп, бул жактагы кишинин кыйналганы менен эмниши бар? Дин жайынан сабатсыз кишиге узун сабак лекция окучудан бетер Тоорат менен Библиянын тарых таржымалынан кеп баштаса болобу? Ого термейин ачытып, Тоорат менен Библиянын энеңди айлап жылдап айтсаң дагы түгөнбөгөн качанкы аңызды бу кебетес менен качан айтып бүтмөк? Телефонуң түтөбү? Тооратын ырымга да көрөлек. А бирок редакциядагы бирөөлөр сонундукка көтөрүп жүргөн жеринен Библияны көргөн жайы бар, бир курдай. Калп айтпайын, чийки кыштын жыгач калыбындай болгон калың китеп, чийки кыштын жыгач калыбындай болгон. Мукабасы таштан капталгансып салмагын айтпайсыңбы? Инжил деп да коюшат экен. Бир эле үзүндүсү 1-2 пайгамбарынын жомогу ошончолук китеп эмиш. Туш келген жеринен ачак алып, топонсу жер бетин каптаган маалда Нух пайгамбар 600 жашта экен деген жерин чала учук көзү чалганда эле санын чапкылай тарактап каткырып, бу Кудай жолуна үндөгөндөр Кудайды карап апырышса боло, капырай. Кантип жаксын, өтүрүк жерлерин чындыкка коошкудай жазып чыгышса, майнеке болушабы? Эр төштүктүн айырмасы не? Мындан көрө эр төштүгүм оңураак деп күйгүзө тамашалап, экинчи үңүлүп барактабастан туруп, кайра ээсинин колуна карматкан. Мурда кийин Библияны кармап, барактап көргөнү ошол. Жашыраак кезинде кыргыздын арасында жүрчү чагында кандай немелеп билип болбойт. Бу Михаил Вайнштейн деген кургуруң сүйлөөк чыгыптыр ушу заманда. Же бечара неме жетимишине чыга элек жатып алжый баштаганбы, же китепти ылгабай өтө көп окуган киши ушинтип айнагансып калабы мээсинен, же өмүр бою атасын жоктогон кишинин жоругубу обу жок маңыз неме болуптур. Олуп чолуп Тоорат менен Библиядан сүйлөсө, башы сынчыдай ооруп турган журналистке ушинтип туюлду. Ортодогу узун сөздү кыскартуунун кыябын келтире албай, ыңгайын издегенчекти бир топ убакыт өттү, бир топ окуяны укту. Ошондо башы мыжыгып, мыкчый отуруп мынабу окуяны укту. Шорун каткыр Исаак Вайнштейнин жалгыз жарым эмес экен көрсө, бир курдуу жигиттер үйүр тобу менен бир мезгилде чыккан сыяктанат суурулуп, бирөө сүфүлөп окутуп салгандай баш үйүртмө болушкансып, Мысырдын оймо чиймелүү таштарына арып алган өзү сындуу алиги жанагы египтологдордун башын кошуп, өздөрүнчө жаамат уюштуруп, эски жазууларды чечмелеп окушат. Окуп эле тим болуп калышпай, Тооратка тиш салышып, Тооратын аз келгенсип, Библияңдын тамырын кошо сүрүштүрүүгө азгырылышат. Мына азгын Мысыр жазууларынын азгырыгы. Деги Мысыр жазуулары болбогондо бу бале башыбызга үйүлмөк эмес окшойт. Ошол жазууларды окуйм деп көшөргөн Исаак Вайнштейн жана анын санаалаштары жок балени баштап, Тооратыңдын толгон токой окуялары башка бир байыркы, эзели угулбаган элдердин уламыш санжыраларынан, ыйык китептеринен сөзмө-сөз көчүрүлгөндүгүн чукуп таап чыгышкан имиш. Марксизмдин таамай тили менен айтканда, бет бактык менен уурдалып, андан мындан чампалагандыгын толук далилдеп чыкмакка белсенишет. Плагиат деп коет эмеспи ушу күндөрү.
Макталган пайгамбарлардын кыйласы плагиаттык менен шугулдангандыгын ырастап, диндин тарыхын үйрөнүү ишинде революция жасашмак экен. Эркин ойлоруна койсо. Кимиси чала плагиат, кимиси анык плагиат жакшы укпай калды жаны кашайып жатып. Кимдир бирөө редакцияга Библияны көтөрүп келчүсүндө Нух пайгамбарыңдын 600 жыл өмүр сүргөнүн чала учук окуганы бар эле деп эдикпи? Жада калса ошол Нух пайгамбарыңдын аңызыда башка кептерден уурдалгандыгын чала чарпыт эшиткендей өңдөндү. Ооба, Кудай урсун жаңыса ушинтип укту. Ыраматылык Исаак Вайнштейн топ ичинен ошону көшөрө далилдегендердин биринен тура. История Нуха тоже, деп тактады журналист желкесин кашынып. Конечно, деген жооп угулду Михаил Исааковичтин. Мой отец был одним из тех, кто доказал это весьма обоснованно, на основе шумера аккадских клинописей. Акат, ансыз да баш ооруп араң турганда айлампаш кылчу сөз экен. Акыркысы кулагына кирген жок. Сөз ырбатып не кылат? Кайра кайталатып сурамакка аракет да кылган жок. Кыскасы жалганы арбыныраактай туюлган аңыз, мен Мысырдын таштарын мээнеттенип окуп, көз майымды коротуп арыланбай эле жалгандыгын билип алганмын, деп ойлоду журналист. Арылай тыңшаса, ар бир египтологун пайгамбар аттуулардын жоругун бирден жириктеп изилдеп, менчиктеп алгансып, бири Нух пайгамбардын, дагы бири Ыбрайым пайгамбардын, башкаларынын өмүрүн тактап, үйрөнүүгө шымалана киришип, ал эми Исаак Вайнштейн төтөн Моисей тууралуу сюжеттин артынан сая түшөт. Мээнетке чекен, күндүр түндүр түйшүктөнөт. Журналист тигинин кебин ушул жеринен дагы чубалжытып өтө узап кетелегинде Моисейин айтиптөрү менен чорт бөлөйүн деп камданды. Калган катканын башка учурда сүйлөсүн, башка учурда тыңдасын. Тамагы кургап кетти, антпесе. Аңгычакты Михаил Вайнштейн соо адамдын төбө чачын тик тургузчу бир кеп айтты билгенге. Журналисттин ордунда еврей же башкасы болгондобу кайым каяша айтышып, ошол жерден башын дубалга ургулап, ардангандан телефондун зымына муунуп алчудан бетер жер тепкилеп кыйкырып өлбөгөн жерде калмак. 15 мүнөттөн бери жалаң турусучан турганына кайыл биздин журналист еврей эмес, мумун кыргыз болгондугу үчүн кыпындайда кенеген жок. Тегил да ошону билип айтып жатабы, ким билсин. Кудай ургур, адам баласынын адам канын ченебей күсөгөн эң туңгуч канычери Чыңгызхан деп жүрүппүз. Тыңшап отурса Гитлер да эмес экен, Сталин да эмес экен, Мао Цзедун ал да эмес экен, Пол Пот аның да эмес. Анан ким дебейсиңерби? Адам атанын азап тозок менен көбөйө баштаган уулдарына капилет бүлүк салып, кыянаттык келтирген, өчөшүп ниети караргандан эң биринчи массалык кыргын, тукум курут уюштурган киши Моисей болуптур. Ушундай балени уктуң белең? Кептин төркүнүн байкап жатасыңарбы? Так ошол Моисей канычерлердин ана башы, канычерлердин түп атасы имиш, какылдап айтып отурса. Моисей что ли? Деди журналист. Да, Моисей. И большевики вместо того, чтобы поддержать моего отца, сочли его английским агентом. Акылды сунган башка бирөө эсеби маселен Вечерний Фрунзе сындуу гезеттин кырчаңгы тилдүү батек сакал кызматкерлеринен болгондобу биздин журналисттин ордунда Михаил Вайнштейндин сөзүнөн кыйратып катасын тапкансып, күйпөлөктөп сүйлөнүп, ай, калпты, чындай койгулаштырып айткан уякты жок Мишка. Кудайды карасаң боло. Атаң 1937 жылында атылып кетсе, Мао Цзедунду айтпай эле коелук, Сталин менен Гитлерди каяктан билип жүрү, деп кычыктанмактыр. Журналист антип майдалангысы келген жок. Өмүр бою күйгүлтүк тартырган эсил кайран атасынын элес көлөкөсүнө табынган, колунан чыккан эмгегине өтө таасирленген, узанган ишине жан дили менен сыйынган, анан калса дала ирет көзүнө жаш тегеренген, ары күйүттүү, ары ызалуу кишинин сөзү деп түшүндү. Балким атасы баштаган ишти ара жолдо калтырбай улантып жаткандагысыдыр. Эми болду. Жетишинче эле укту аразмоңун.
Калганын шашпай угалы. Жайынча угуп берели, башынын ооруганы аз келгенсип, табарсыгыда толуп, таштай катып чыкты. Баятан. Товарищ Михаил, dedi журналист. Я тороплюсь, может быть... Извиняюсь, dedi Михаил Вайнштейн. Как только будут известны результаты анализов, сразу поеду в Киргизию. Заодно рукописей моего отца поищу. Можно с вами связаться по приезду? Можно. Dedi журналист. Телефонду шак кое салып эле турусучан дардайып дааратканага чуркады. 2 күндүн ичинде эле кабарым Москвага жеткенин, жеңилдеп алган соң кородогу кранга колун чайкап жатып да кабарынын Москвага мынчалык тез жеткенине таңыркады. Эсин жыя албай жатса телефону кайра шыңгырады. Колун чалабула чайкап, далистеги карамыкка илинүү эски сүлгүгө чалабула арчып, сөгүнүп барып телефонду кайра алды. Редактордун орун басарын үнүнөн тааныды. Тынччылыкпы? Ай досум, барсыңбы деги? Сени сурап издегендер көп. Алды редакциянын босогусун тытып ийди. Атагың Москвага дере угулган экен, арты редакцияга чалып ийишти. Москвадан болгон үчүн телефонуңду бергенбиз. Чалды, dedi журналист. Алдың деле сүйлөштүм. Эмне дейт? Эмнесин айтасың? 30-жылдары атасынын кара башын жуткан бечаралардан экен. Вайнштейн деген окумуштуу болуптур. Кыргызстандабы? Ооба, сүргүнгө айдалып келип, ошондон ары атылып кетип, ушу кезге дере дайыны жок эмиш. Добул таштан табылып калабы дейт. Эмнеге айдалат экен ал бечара? Торат менен Библияга асылганы совет бийлигине жакпай калыптыр, дей салды журналист. Торатың эмнеле окуй, dedi тигил. Бей, dedi журналист такмазалап. Ушу сенин калем кармаганыңа мен билгенден 20 жыл толду. Айтчы досум, Майсей деген уктуң беле? Кулагым чалгандай сыяктанат. Каяктан чалды эле? Болду, орустун пайгамбарынан беле? Кыйраттың. Ушу сен бу аламда орустан бирок эл жок деп жүрөсүңбү дагы эле? Журналист каткырды. Чалган киши египтолог экен. Жок дегенде египтолог дегенди билесиңби? Ажыкстанбай айта берчеми? Суроомон качпай так жооп берсең, египтолог эмне иш кылат айтчы? Жабабы же египтологбу? Мен билгенден курт кумуска чымын-чумунду силдегенди египтолог дечи беле? Деп каткырды тигинеси. Эсиңе түйүп ал досум. Египтологдор деген илим болот. Алардын эмне иш кыларын билгиң келсе, алдыман өтүшүң керек. Как раз бүгүн башым ооруп турат. Айтпайсың беме, маал катпай. Майсейин ким экен анан? Сталиндин шериктеринен имиш го, деп каткырды журналист. Ушу сен деги жөн сүйлөгөн күнүң болобу? Жөн эле сүйлөп, жанагы Вайнштейн ошентип жазган үчүн айдалып, ошонус үчүн атылып кетиптир. Баласы келе турган болду. Келгениңде кененчонон сурайбыз ишенбесең, өз оозунан чогугалы. Редакцияга баш багасыңбы бүгүн? Өлгөн атам кыйналып, баш жазып алайынчы, бай болгур. Түштөн кийин барам. Келсең досум сүйлөшөлү. 200 грамм арак кеп экен, башыңды мен эле жазып берейин. Чынбы? Чын эме анан, dedi редакторунун орун басары. Келе кал. Кезери отурганча күтөм сени. Ардагер эми Майсей тууралуу жомокту таап, окуп чыгууну чечти. Арышын ченеп, кадамын аяр таштагансып, КГБнын кеңсесинен жай баракат чыккан ардагер дүпүйгөн бульварды аралай өйдөрүк тарапка болжоп басып, сол жактагы тунике чатырлуу, маңдайында банк деген жазуусу бадырайта иленген жалгыз кабат ак имараттын тушуна дейре келди да, имараттын каршысындагы бутак шактуу качанкы эмендин көлөкөсүнө чыгач скамейкага отура кетти. Атайы көздөп келип отурду. Өзү менен өзү сүйлөшчүдөй кебетеленип, «Кош!» деп дабышын салды. Чий калпагын көк желкеге саал жылдырды дагын, үн алышып сүйлөшчүдөн бетери имаратты телмире карады. Жолдун тигиндейрек ылдый жагындагы экиле кадам нараактагы терезелери жерге баткан чакты чөгүп, чалды бары чыгып,
кепеге айланган эски үйлөрдөн айырмаланып, бир эле кабат болгону менен эзели жепирейбеген, эмнегедир көзгө ары салтанаттуу, ары ылмайыштуу көрүнгөн имарат. Бир эле кабат болгону менен дале заңгыраган, карысада мүчө башын түз кармаган, ак сөөк сымал заңгыраган татынакай имарат. Шыпты тиреп, терезелери бийик. Туурасы кери кулач келген оң жактагы 3 терезесинин көркөмү башкача. Башкачасы ушул: терезелердин үстү байыркы устулардын колунан чыккансып, арка борумундагы жасалгандыктан имаратты орус көпөстөрүнүн эски кербен сарайына да окшоштуруу мүмкүн. Кыш койгон устасы көңүлүнө туура келгенден өзү эле билип кое кеткенби, же өкмөт менен партиянын буйругу ошондой болгонбу? Айтор терезеден үстүрөөктө 1926 жыл деген жазуу кызыл кыштан кынаалуу шыкаалаган кишиге дале туура окулуп. Ардагер КГБнын имаратына баш багып, эмелеки бүтүрчүдөгү ишин эстеди. Келиңиз аксакал, жогору өтүңүз, деп генерал башы менен ийилип амандашып, эңилип орундук жылдырган төраганын үстөлүнө таяна отуруп, 6 барак арызын А гезитинин кечеги санын өз колу менен таштады. Кош, дартын ачык айтып, жылуу кебин укту, убадасын бек алды. Кош, илгери катардагы оперативник кезинен таптап киши кылган шакирти бар эле. Кечээ телефондон бир купуя ишти табыштады эле ошол балага. Төрагадан чыккан соң ирегелеш кабинеттеринин бирине баш багып, ошол табыштаган ишинин жообун алууга да үлгүрдү. Кош, жообун алып болоор менен жаңы тапшырма жүктөдү. Жаңы тапшырма дегенин кандай десек? Спецоперация. Жанагы журналисттен кутулуу керек. Кеч боло элегинде бир айласын таап кутулуу керек. Алдап соолап Кыргызстандын четинен Ырак чыгарып жиберүү керек. Колдон келсе алысыраак айдоо керек. Кош, кыска убакытта ушинтип 2 кишиге кирип чыкты. Бирок ардагер тегереке алаксый албай, жеңилдей албай отурду. Кабагын чытыгансып, дале бушайман, дале жүрөгү түпөйүл чалкалай отурду. Аксакал, баары көзөмөлдө. Кабатыр болууга негиз жок. Биринчиден табылган сөөктөрдү кылдат экспертизадан өткөрүп, али далилдөө керек. 30-жылдары атылгандардыкыбы же башкасыбы шектенип жатабыз. Калмагы менен да, Кытай менен да кырды бычак болуп кырылдашкан замандар өтүптүр тарыхта. Мүмкүн калмак менен Кытайлардан калгандыр. Мүмкүн Чыңгыз хандын заманынан калган көрдүр, ким билет. Анткени адистер негедир күнөм санап жатышкандыгын кабарлашты. Эски бейтти казгылаган археологдор сөөк таап алышса, журналисттер аныкчынын тактаганга күтпөстөн ызычу салып жиберишкен тура. Оболу экспертизанын жыйынтыгын күтөлү. Ал эми журналисттерби? Жаза берет аларың. Люстрация деген сөздү жаттап алыштыр. Оюна келгенди жаза беришкен заман болбоду. Эмнени коюп, эмнени чиймелеп жазып жаткандыгын жакшы билебиз. Экинчиден, кайдагы бир журналист көчөдөн келип талап кылса эле, архивди аштырып коюп карап отурмак белек. Болбойт. Андайга эч качан жол бербейбиз. Биз атайын кызматтардын калыптанышына өмүрүн сайган ардагерлерибизди сатпайбыз, деп ишендирди төрага. Каяктан чыккан машайык археологдор экен, деди ардагер. Өзүбүздүн эле университеттен, деди төрага. Өзүбүздүн университеттен? Кыйраткан канча археологу бар экен, деди ардагер. 3-4 эле. Жолдош төрага, деген эле көңүлү жайлана түшкөн ардагер. Ылайым эле экспертизаңар оң жыйынтык берип, сөөктөр калмак Кытайдын заманындагы сөөктөрдөн болуп калгай. Анткен күнү ал жака археолог аттуунун аягы экинчи баскыс кылып, көркөө археологдорду темсил этпей тыюу керек. Сунушум ушундай, дароо тыюу керек. Ал жерде 30-жылдары атылгандардын да сөөктөрү жашырылган. Түшүнүп жатасыңарбы? Ошол эле коктунун ичинде, жанында эле калмак менен Кытайдын да сөөгү көмүлгөнүн кайдан билиптирбиз анда? Ошол окуялардын түздөн түз күбөсү, сталиндик саясаттын күжүрмөн жоокери катары эскертип жатам муну. Антпеген күнү мунун аягы жакшылык менен бүтпөйт, чыр чыгат, оңой чыр болбойт эгер ырбаса. Сөз арасында баары көзөмөлдө аксакал дегенди 5-6 рет кайталап, жөн кайталабай таптап айтып,
Бул сөздөр өкмөттүн бир учун чойгон, айткан дегени эки болбогон камчысы катуу, көзөмөлчүл кишинин оозунан чыгып жаткандыгын бек туюндурган төрага соңунда маселени көп ырбатпай, ызы чуусу жок чукулунан чечүү жагы каралаарын абыдан ынандырып, ардагерди жооткотуп жолго салган. Ичинен жарыктуу кишинин сталинчилдиги кала элек турбайбы дегени менен кабылдамасынын эшигине чейин коштоп чыгып, колун кысып узаткан. Бат-баттан баш багып турууну суранды. Кош, бирок ардагер тегерек чөйрөгө алаксый албай отурду. Генералдын убадасына жеңилдей албай отурду. Кабагын чытыгансып, дале бушайман, дале жүрөгү түпөйүл. Анткени аңгычакты туш тараптан ызылдатып чалышып, А гезитинин редакциясында кечетен бери телефондун жаагы тын элек имиш. Телефондон уккандарына ыраазы болбой, редакцияга жөө жалаңдап жетип келгендер далиске батпай топурайт дейт. Бирден гезитке кошуп, бирден экиден эски сүрөт көтөрүшүп, жек жаатын эле издеген киши дейт. Араңдан зорго таратышыптыр. Жаалап сурагандары журналист ТЖнын дарек дайыны. Элди бир сыйрады үрбөтүп койгон баш неменин өзү жок. Кече күнү өкүртө ичип, бүгүн башы ооругандан редакциясына жолой элек имиш. Акмак десе, карап тур аны. Кыргызстандан сыртка чыгартып, айдатып эле жибербесек ошондон ары. Карап тур, кантип дейсиңерби? Амалы табылды анында. Учуру келгенде угасыңар. Кош, бирок дүрбөгөн эл кантип тыйылат? Айрымдары сыртта экен, жол убарасына кайыл, ат арытып Кыргызстанга сапар тартканы чамынып калышканын кулагыбыз чалды. Териң синген жаздыгыңды оң тетири аңтарып, түндөсү уктай албай чабалектеп жатканыңда көз алдыңа элеси тирилип келгенсип эстедиң беле? Баягы аңгектин кырына чөгөлүп, отурчусунда өз колуң менен чекеге атып өлтүргөн Вайнштейнди эстеп жаттың беле бале басып. Ошонун кара чечекей уулу бар экен, артында Михаил деген. Москвада турат экен. Атасынын сөөгүн издеп, Кыргызстанга келет имиш жакында. Египтолог дейби? Египтолог имиш. Укканыбыз ушул. Тапшырманы так жана өз маалында аткарууга көнгөн шакирти таап чыккан акыркы оперативдик маалыматтарга караганда мына ушундай кеп. Атасынын кийигин кууйбу? Билбейбиз. Атасынын мал мүлкүн издейби? Аны да билбейбиз. Келгенинде журналист ТЖ менен байланышууну макулдашыптыр. Ушунча маалыматты кыска аралыкта учуктап жыйнап, шакирти чоң ишке жарады. Кызык, өтө кызык. Атасы Вайнштейндин капкайдагы Моисейдин айынан атылганын кеп салыптыр телефон соккон алиги киши. Моисейди сөз кылыптырбы? Деп тактап сураган эле ардагер. Ооба, Моисей деп жооп берди шакирти. Ардагер Моисей ууру жана каничер деген кепти эстеди дагы бир жолу. Канча мезгил өттү андан бери. Артынан үзүлө түшүп сүрүштүргөн жок эле. Сенден көптөн көп өтүнүч жолдош полковник. Теки Моисей ким экенин Хайранайын архивиңди аңтарып, болсо тактап бергениң дагы. Ал туурасында бирдеме берчи, ырымга таанышып коеюн деген эле ардагер шакиртине. Устатынын Моисейди биринчи уккан кишидей сураганына таңданган полковник: "Жарайт, архивди бүгүн эле каратам" деген болуучу. Баса, жомокчу атасынын дайынын издеген дагы бирөө чарылдап, кыйкырып, ызы-чуу салып жатат дейт жер тепкилеп. Журналисттин тетири үгүтүнө саматта аз кырылгандардан окшойт кыясы. Редакцияга кирип келип, жыгач болду тепкилесе, эски тактайлар жарылып кете жаздаптыр. Араң соoro түшүптүр. Кесилмектен кесилейин. НКВДнын киши өлтүргүч желдеттеринен 1,5 таап көргөзгүлөчү көзүмө. Өз колум менен башкача өлтүрсөм кегим сууп, эки дүйнө арманым болбос деп кыйкырат имиш. Кош, жомокчусунда атып ийдик беле соо койбой. Кайдагы жомокчусу эле? Кайсы жомок үчүн атылды эле? Көп эле жомокчуну аттырдык го. Атылса атылгандыр. Кийимдер гана атылган жок жалпынын күрөшүндө. Кийимдер гана айдалган жок.
Адам баласын кайра тарбиялап, атына заты жарашкан жаңы муундун төгөрөгү төп келишкен өлгүлүү адамын күчтөп таптайбыз, такшалтабыз. Эзели оңолбой бири-бирине жаманчылык издегенден башы чыкпай келген бечара адам баласын ушу 20-кылымдын ичинде кылым жаңырганчактуу убакка жеткирбей, ар түрдүү баледен биротоло арылтабыз. Ниетин карарткан бузук кыялын оңдойбуз, жинин кагабыз, арасындагы кесепеттүү бузуку шүмшүктөрдөн кутулабыз. Аң сезимин уулантып, туура жолдон адаштырган көз боочу азыткылардан тазалайбыз. Ал мустактан эңсеген алпейим жашоосун түбөлүк орнотобуз деп жүрүп, кийимдин гана түбүнө жеткен жокпуз. Орусун да аттык, кыргызын да аттык, дуңганын да аттык, тууганды да аяган жокпуз. Анткени уурулук кылба деп безилдеп үйрөткөндөрдүн өздөрү колу туткак ууру кескилер болуучу. Өтүрүк сүйлөбө деп курулай өөдө сүнгөндөрдүн өздөрү жанын жеген калпычылардан болуучу. Абийириңди сакта деп күндүр түндүр какшанып, мыктысынып, насаат окугандардын өздөрү аңчөй аягы суюктар эле. Бирөөнүн ырыскысынан апсиңди агытпай, тоок бейли бол дегендердин өздөрү назары ач, алкы бузук немелер эмес беле. Бей бечарага күйүмдүү бол деп күйпөлөктөмүш эткендердин өздөрү аныгында нагыз ташбоор, эки жүздүү калк эмес беле. Эмнесин гана айтасың? Улуу күрөш деп жүрүппүз башыбызды байлап. Улуу күрөшкө аттанганбыз деп жүрүппүз өмүрүбүздү сайып. Кайран өмүр корогон, кайран өмүр. Кыязы ошолордон го жанагы жомокчунун кегин кууп, чыгач болду тепкилеген жанагы бакырчаак неме. Көп эле жомокчуну аттырдык да, кайсы биринин дайынын издеп келдик эң долданып. Жомокчулардан көп эле болбодубу атылгандардын арасында? Кайсы бирин сурайсыңар? Ардагер бир-экөөнү эстеди, минтип эстеди. Жомокчулардын бирин экөөнүн иши менин колума түшкөн. Ишин өзүм тергеп тескеп, жазасын өзүм бердим эле чиркиндики. Шүмшүгөн адам баласынын Кудайдын алдына жалдырап, жетиреп баргандагы тууралуу жомокту укканыңар барбы? Араңарда. Уккан жок белеңер? Мен укканмын. Угуп эле тим болбой окугамын дагы. Кудайдын алдына айланып, 7 рет барып, 7 тилек айтканы тууралуу жомок жазган неме колума түштү, бир курдай. Абийирдүү жигитке ажалдуу кийик жолугат деп коюшат эмеспи? Эскиден келаткан сөз. Анын сыңарындай тагдыр жолуктурду. Колу кычышкансып, 5-10 барак жомогун ичине батыра албай, кагаз бетине эски тамга менен шуурудай чиймелеп койгон экен. Жазган кагаз менен кошо кармалды. Тан албай калды жазганын. Жарга такалган, бирок аны аткан эмесмин. 10 жылга кестирип, Сибирге айдаттырганым ырас. Ошону менен кайтпай калганы да чын. Өмүр баяны үзүл кесил эсимде. Үркүндө калың элдин тозу чыкканда Кытайга кире качып, Айдар чаштуу Тыргоот Моңгол деген элдерге чейин аралап барган неме болуучу. Же ошолорго малчы жүргөнүндө уга келгениби, чала моңгол кытайча чулдыраганды билген неме болуучу. Же таш сайынган Кытайга жаң сап сүйлөп, жалчы жүргөнүндө үйрөнгөнүбү, же тентип жүрүп эриккенде өзү ойлоп тапканбы, иши кылса Кыргызда жок жомогу бар болуучу. Кыргызда жок дегенибиз ушу, мурда кийин дегеле укпаптырбыз. Тоңдун кыргызынан да укпаптыр, токмоктун кыргызынан да укпаптыр, караколдун кыргызынан да укпаптыр, каракоонун кыргызынан да укпаптыр. Тергөөсү өтө кылдат жүргүзүлгөн. Күнөөсү чоң. Күнөөсү агөрө жомогун өзүңөр окуп, мазмуну менен таанышсаңар, сурап убара болбойт элеңер дагы жомокчунун айыбын сурабай түшүнмөксүңөр. Ардагер эми бир кезде жомокчу менен алышканын ушинтип эстеди. Куу тирлигинин айынан бечара адам баласы кайсы бир мезгилде ай жылынын эсебинен катуу жаңылып, санагынан биротоло жыдыган күндөн тарта сүйлөп калгандагы өнөрүбү, же эсине жара чыккансып, ата жотосунун аты жөнүн жөндөп жадына түйө албай, түйсө дагы 2-3 ары ашыра албай, тизмегинен адашып, тили тантып, баш айланып, маң болгон күндөн тарта какылдап айтып калгандагы өнөкөтүбү,
айтор аңыз жомоктун баары эле илгери тээ илгери деп башталат эмеспи? Ал эми бул шордунун жомогу уккандын эсин чыгарып, ошондо эгем талай эринбей, башы жумур, буту айрынын дагы бир түрүн жер бетине жараткандагы кез экен деп башталаар эле. Минтип башталаар эле.